Аннушка. Аялдар камерасы 8 хата. Буга чейин коридордун эң аягындагы киребериште жайгашкан биринчи камерада жашашчу. Келген кеткендер түрмөнүн короосу, ким этап менен келип, кимдер этап менен жолго чыгары көзгө дап-дайым болуп көрүнүп турчу. Решка тор көздөлгөн терезе сырт жакка тиктейт. Бүгүн аялдар түрмөнүн чок ортосундагы 8 камерага карыпбектер байыр алышкан хатага көчүп жатышат. Эски ордунан козголушмак эмес. Мурунку күнү Бишкектен келген текшерүү комиссиясынын мүчөлөрү буйрук беришкен имиш. Тезинен аялдарды бөлөк камерага көчүргүлө. Коридордун түпкүрүнөнбү иши кылса бир жерге кире бериш. Келген кишилерге көрүнүп турат экен. Жалдыратып сырттан көзүн албай. Жанагы кыздын аты ким? Махабат. Асанбекова Махабат. Ал эмне болгон кыз? Терезенин тушунан кетпейт. Бизге түшөргө чейин машина менен кетип баратып аварияга учураптыр. Бир буту ошондон жакшы баса албай, күчүркөнүп ириңдеп баспайт. Прогулкага бирөөнүн жардамысыз бара албайт. Буту көнөктөй болуп шишип кеттир. Асан час карап жатабы? 2 мал тазалап таңып берет. 144 экинчи час жанагындай кылгыла. Бир камера таап, аялдарды ошого көчүргүлө. Жарайт. Мына эми ошол чоңдордун көрсөтмөсү менен аялдар эски конушун таштап 8 камерага көр жер, төшөнчүлөрү, буюм тайымдарын ташууда. Камеранын камерадан айырмасы жок. Бир өзгөчөлүгү эски камеранын каптал бетинде терезе бар беле. Ал эми жаңы конуштун эки жагы туюк. Ошондон улам ичи күңүртөңдөнүп сезилет. Төр жагында бийигирээк орнотулган темир тордон көзөнөктөрү бар терезе. Көп кабаттуу шконкалар төр менен эки каптал жакта ээлеген. Киребериштин оң жагы дараткана, ортодо узун темир стөл. Мына ушул узундугу 8-9 кадамдан, туурасы 4-4,5 кадамдан ашпаган тар камерага 16 аялды сыят деп ким ойлойт? Кудай кылса кубарыңдын акысы барбы дегендей, сыймак турсун кезек менен дааратканага киришип, кезек менен жуунушуп, бал челекке толгон арылардай ызылдашып, күнүмдүк жашоону өткөрө беришет. Мындан 7-8 жыл мурун рахматы болгор социализмдин убагында күнөөкөр эс алып уктачу наралар 2 кабаттан ашчу эмес экен. Эми камераларга эл батпай 8 кишилик хаталарга айланды. 4 кабатка чейин көтөрүлдү шконкалар. Өлгөн талганда эптеп 4-чү кабаттагы ордуна жетип алган селсаяк эки нерседен сактанышы зарыл. Биринчиси, кокусунан уйкусу аралаш ушунчалык бийиктиктен таш астанага учуп түшкөндөн. Экинчиси, таңырте чала уйкулуу абалында башын шыпка уруп алгандан. Камеранын ичи кудум жүргүнчүлөрдү ченемсиз жүктөп, кайдадыр белгисиз тарапка алып бараткан поезд сымак. Эшик ачылып, жүргүнчүлөр чыгат, жаңы жүргүнчүлөр кирет. Темир эшик шарак-шурак жабылып, поезд кайрадан алга карай зуулап жөнөгөнсөйт. Адам теринен, жыттан, кирден думуккан, тамекиге ышталган камера. 16 аял бир учурда дем алып, бир эле мезгилде дем чыгарат. Азыр кыш, ошондо да камеранын ичинде аба оордоп, дем алганга кыйын. Ал эми Саратанда бузулган аба камеранын ичинен айланчыктап чыкпай, алкымдан алып муунткансыйт. Айла амалдары түгөнгөндө аялдар менттерден суранышат. Ай, Темир, ачып койчу кармушканы. Дем ала албай кеттик го. Бир азга аччы, камера желдесин. Ким суранып жаткан? Батмакан эжеңмин. Айланайын, ачып койчу бай болгор. Өпкөм такыр кызылып кетти. Иним, ачып койчу. Менин сенде эжем жок. Басып кетет дубак. Ай, бооруңду жеп калгыр. Күйүнөт улгайган аял. Бир аз ачып койсо өлөт беле. Булардан сурангандан көрө мынабул муздак дубалдан сурансаң угат. Боору таш иттер да. Тез эле кечкирсе болот эле. Алка-шалка терге түшкөн аял четки нарда жаткан жеринен оодарылат. Азыр мен суранып көрөйүнчү, балким мага ачып калар. Майда бурлук менен экинчи жолу СИЗОго түшкөн. Азыр мен суранып көрөйүнчү, балким мага ачып калар. Майда оорлук менен экинчи жолу СИЗОго түшкөн Сабыркүл деген келин ордунан козголот. Орто бойлуу, сымбаттуу, кара көздөрү шойкомдуу күлүңдөгөн, аңды дөңдү карабай улуу кичинин көзүнчө сүйлөй берчү адаты бар 30дардагы келин. Анын айтымына караганда эки күйөөгө тиеп ажырашып кетиптир. Ай, сенин сөзүңдү укса эле кол койдумса, байкап көр, эмнеси болсо да. Күрөндө шконкада жаткан аял. Жылаңайлак бойдон эле камеранын таш астанасын басып, Сабыркүл эшикке жөнөдү. Темир, бери келип кетчи. Келин кармушка деп аталган тамак сунулчу 4 бурчтуу оюкту жеңил такылдатты. Темир Прадолдон басып келаткан дабыш угулуп, камеранын алдына токтоду. Эмне керек? Эмне такылдатып жатасыңар? Темир, 1 мүнөткө болсо да ачып койчу.
мен Сабыркүлмүн. Кийинки сөздү укканда кармушка шарт ачылды. 30га чыга элек жигиттин арчылган жумурткадай таптаза ак жумал жүзү, формасы да өзүнө кынап койгондой, баш кийими куп жарашат. Бирок дал ушул өкмөт берген формасы ага ишенип кайтаруучулук жана түрмөдөгү тартипти сактоо укугу берилгендигинен уламбы, жаш жигиттин өңүндө, кыймылында, көз карашында кекирейген текеберчилик бар. Сабыркүлдү көргөндө өңүндөгү менменсингендик биртке жоголо, саал басын күйүн менен сурады. Сага эмне, Сабыркүл? Эмне? Тез эле эсиңден чыгып кетет турбайбы? Эркектер дайыма ушундайсыңар. Акырын сүйлөсөң. Акырын эле сүйлөп жатам. Жалынып жалбарып каалаганыңа жетип аласың да, гулкадагы эсиңден чыгып кеттиби? Болду эми, анан сүйлөшөбүз. Деги сага эмне керек? Айтар сөзүң ушул беле? Кармушканы ача турчу. Чын эле ысып кеттик. Анан качан кезигебиз? Бул сменде болбойт. Начальникке бир шыбыш жеткен окшойт. Андан аркы сөздөрү угулбай, күбүрөшүп, шыбырашканга өтүп кетти. Сен кыйынсың го, деди жанагы четки нарда жаткан аял. Сабыркүл сүйлөшүп бүтөп бери басканда. Булардын тилин таба билиш керек да. Сен кантип тилин таап жүргөнүңдү билебиз. Жактырбагандай күн кетти үстүңкү нарадан бир аялдын үнү. Түнү бою гулкага чыгып, бир бөтөлкө арак, шоколад пакалатына алданып, эзилишип, анан таң атарга жакын калганда өлө мас болуп келип жатып калганыңды билбейт дейсиңби? Ушул жерден да бирин сатып. Сатамбы, сатпаймбы өзүм билем. Каяш айтты Сабыркүл. Батма аттуу улгайган аял козголду. Ай деги гермур айтышканыңарды койгулачы. Абийирин сатмактан ыштанын башына кийип алсын мага десе. Кармушка ачык, үнүңөрдү баскыла. Баары угулуп атат. Ушинтип бал челекке камалган арылардай ызылдашып жашаган аялдар 8-чи хатага көчүп жатышат. Төшөнчүлөрү жок калып, эшиги аңырайган эски конуш көзгө суук. Ошону менен бирге эң кымбат буюмун унут калтыргандай, махабат ордунан козголбой, камерада жалгыз отурат. Күпчөктөй болуп шишиген сол бутун алга сунган тейинде. Ушул буту такыр айыкпас болду. Айрыкча түн ичинде жанын көзүнө көрсөтүп лукулдатат. Туруп басаарга дарман жок. Жылуу ордунан козгогон менттерге кыжыры келет. Шконкасы да ырас терезенин түбүндө эле. Качан каалаганда оң бутуна туруп алып тышты карачу. Аны СИЗОнун короосундагы кыймыл кызыктырчу эмес. Түрмөнүн төбөсүнөн калгыган булуттарды саат бою карап тура берчү. Сүрүлүп көчкөн булуттар анын ордун албай калган үмүт тилектериндей, алгалаган максаты бардай шашат булуттар, тынбай жылат. Эмнегедир асманды куюлушуп агылышкан булуттарды караганда, ал да бир ныгыра басып турган оор жүктөн бошонгондой. Саамга болсо да 4 тараптан кыскан түрмөнүн дубалдарын унутуп, кыял дейин десең кыял эмес, ой санага окшогон сезимге алданчу. Азыр болсо анын бири жок. Колдон келсе камерадан жылгысы келбейт. Бир кезде чогуу жашаган аялдардын ичинен эң улгайыңкы көрүнгөн Мавира эже келди. Махабат, эмне отурасың садагасы? Жүр кеттик. Сенин төшөнчүңдү алып барып койдум. Астыңкы нарага жатасың. Кел менин ийнимди таянчы. Алдагы оору бутуңа күч келтирбей акырын бас. Эже, ушунчалык баргым келбей жатат ал жака. Эмне кылабыз эми кызым? Биздин эркибизде эмес турбайбы? Кел үйдө болуп ийнимде таян. Махабат шынга бойлуу болгондуктан Мавира эжеден кырдуураак. Эжеси белинен кучактап, Махабат ийининен таянып, эрдин ычкына тиштеп, алга бир кадам шилтеди. Алгачкы бут шилтөө кандай оор. Тамандан өткөн, жаан ачыткан оору зыр этип төбөсүнө чыкты. Түрмөдө жатканын бир эсе, бирөөнүн жардамына муктаж болгонуң эки эсе оордук. Мындан көрө өлгөнүм артык деп эрксизден ойлоп кетесиң. Бойго жетип ышкындай солкулдаган кыздын аял эркек аралаш бир коридордон бет маңдайлаш жайгашкан түрмөдө жашаганынан өткөн кордук барбы? Бир экөөсү гана ургаачы дубачкалар болбосо, бүт эле эркек менттер. Алардын шылдыңкөй, текеберсине караган көздөрүнөн гер какшык жылдыра, көп маанилүү, бир нерсеге кыйытып айткан уят сөздөрүнөн өмүрү жыргап өтчүдөй, өз башына жамандык түшпөчүдөй какап-чакап, өзгөбүнө өзү маашыр боло каткырган күлкүлөрүнөн Махабаттын төбө чачы тик туруп, азат бою дүрүлдөп, ичи муздап, көзүн кайда ала качарын билбейт. Мергенчиден ок жеп качкан кайбирендей ичтен онтоп, сылтып келет. 8-чи камерага эң кеминде 30дан ашуун кадам бар. Ушул жанын кыйнаган жараатынан улам бир чыкса, гулкага 10 рет чыкпай, таза абадан кургалып отурбайбы? Болбосо чиркин десеңчи, көзөнөктүү тор дөбөдөн кере тартылып турса да тынымсыз агылган булуттарды
кезек сабалаган куш караганын көзгө сүртүп, кышкы муздак абадан дем алып турбас беле. Махабат карындашым, кандайсың деги? Бутуң айыгып келатабы? Үн чыкты бир камерадан. Сиз кимсиз байке? Өзү зорго бараткан Махабат кадамын жайлата, Мавира эжесинин ийинин таянган бойдон туруп калды. Биз 17-чи хатанын балдары. Эмне силер бөлөк хатага көчүп баратасыңарбы? Ооба, 8-чи камерага. Бутуң кандай? Ооруп атат. Санчаска барып атам. Мейли анда байке, биз баралы. Атыңызды да билбейт экем. Марат менин атым. Сакайып кет карындашым, ооруба? Өзүңүз да оорубаңыз. Өң түсүн көрбөсө да жылуу сөз укканына бел байлай түшкөн Махабат терең күрсүнө жолулады. Кылмышкер деген аты болбосо сел саяктардын арасында да жан тарткан боорукер адамдар бар тура. Зектер деле, менттер деле адам. Бая күнү Баялы деген жашы 40-тарды чамалап калган опер буту ооруганына чыдабай Махабаттын «Ой, Кудайым-ай» деп ыйлаганын ачык турган кармушкадан угуп, «Ай, карындашым-ай, сендей оң гүлүнүн бири ачыла элек жаш кыздардын отура турган жери түрмөбү?» деп зээниге эй айтканын эшитишкен. Болгула кыбырбай. 8-чи камеранын оозунда турган көзүн аша чеккен адамдыкындай кызарган дубак прадолдо жетелешип келаткан Мавира менен Махабатты шаштырды. Берки эки ага жооп кайтарышкан жок. Мурдагыдай кашаң жүрүш менен илкип баса беришти. Ушул маалда прадолдон теңин басып өткөнгө чейин чылк кулпуланган камералардын эшиктеринин жылчыктарынан сел саяктардын нечен деген көздөрү аларды узата карагандарын туюшкан жок. Камеранын ичин бакылап оңдоочу глазоктор дайыма жабылуу болгондуктан сел саяктар кармушканын тегерек четиндеги ичке жылчыктан сырт жакты билинер билинбес көрө алышат. Ким экен ал деп сурашар бири-биринен. Махабат деген жаш кыз, жанындагысы Мавира. Махабат элеп-желептене кайталайт ысымды суроо берген сел саяк. Анан шамдак айлык менен эшикке чуркап жетип, жылчыкка чапкынедей жабышат. Кана, өтүп кетти. Ай, өтүп кеттиби? Кап. Ушу кыздын өңүн бир да көрө албай койдум. Шабайы союйт сел саяк. Татына кайдышат го. Так, ничего, дейт экинчиси сыртына чыгарбай жеңил улутунуп. Аялы эсине түштү. Махабат аттуу ушул кыздан жаш чагынан эле айырмачылык болбосо да, аялы өңдү түстү. Көр тиричиликтин айынан кымындай бир иш үчүн ыйкы-тыйкы болушуп, күн алыс чыркырашчу эмес беле. Колу да тийген аялына. Эми башына кырсык түшкөндө аялы аны таштап кетпей, түрмөнүн оозун сагалап, дачка ташып келип кетет. Ал эми аракты өлөрчө ичип алып, акыреттик доспуз деп, ооздон өбүшкөн досторунун биринен дайын жок. Бир куту тамеки алып келгенге жарашпады. Көпкө ысык суукту бирге бөлүшкөн аялың, балдарың, ата-энең, уялаштарың гана түтөт турбайбы? Махабат менен Мавираны узата турган көз караштар ар түрдүү. Бири сылтып араң басып бараткан кызды аё менен караса, экинчиси каны менен бүткөн, не көрүп билбеген таалим тарбиясына ылайык эркек айбандык лабизи өрттөнүп, азыр менин жанымда болуп калса эмне деп ичи уйгу-туйгу. Кайбир көптү көргөн көкжалдар бул көрүнүшкө кайдыгер. Мыйзам ченемди күндөлүк иште карап тим болушат. Эмнеси бар экен? Азыркы учурда баары жапатырмак уурдашат. Улуусунан кичүүсүнө чейин, аял эркеги аралаш, жогорку өкмөттүн эшалонунда отурган төбөлдөргө чейин. Азыр аялдардын арасында киши өлтүргөндөр да көбөйдү. Койнунда жаткан эрин бычак менен сайгандар четтен табылат. 8-чи хатага утурлай беришкенде Махабат менен Мавираны эки көз ынта менен тиктеп турушту. Ал кармушканын четиндеги жылчыктан тиктеп турган Карпбек болчу. Анын көзүнө 8-чи камеранын кыңая ачылган оозу, какайып турган менттен караны чалдыгат, жүрөгүнүн какканы кулагына угулат. Аялдардын камера которушканы түрмөнүн аяк башына эчак жеткен. Аялдардын дээрлик бардыгы кирип чыгып, буюм теримин, төшөнчүлөрүн ташып бүттү. А Махабат аттуу кыздан дайын жок. Көз жаздымынан кетирдиби? Балким небак эле 8-чи камерага кирип кеткендир. Анда эмнеге мынабу көзү кутурган иттикиндей кызарган мент хатанын оозун ачык калтырган боюнча алда кимдир бирөөнү күткөндөй мелтирейт. Бир кезде болгула кыбырбай деп менттен кимдир бирөөлөргө өкүм сүйлөгөнүн угуп, саамга дел боло түшүп, бир белгисиз сүйүнүчтөн апкарыды. Айтты койду дебе, мен тараңдан зорго басып келаткан Махабатка айтты көрүнөт. Неликтен эле ушул кызды көргүсү келип, жүрөгү элеп-желеп болот. Эгер оюна койсо, камеранын эшиги ачык болгондо, прадолго чуркап чыгып, Махабатты назик гана абайлай колуна көтөрүп, камерасына кирип, кыздын шконкасына чейин жеткирип койбос беле. Анда эмне деп айтар эле Махабат?
Рахмат, Карыпбек байке, деп мұңду да уялыңқы күлімсүрөп, жүзін четке буруп кетер беле. Андай күн кайда. Баса, Махабат анын атын эмес өзүн да тааныбайт да, анан кантип Карыпбек байке десин. Мунун баары ишке ашпас кыял жомок. Карыпбектин кулагына илинер-илинбес кадамдардын жумшак шарпылдагы бир аз туруп, Махабат кызым, аз калдык чыда, деген аялдын үнү эшитилди. Ан сайын Карыпбек эшиктен муздак темирине мурдун тийгизип, жылчыкка көзүн кадады. Кудайдын ушунусуна да шүгүр. Махабат Мавира экөө 13 камеранын тушуна киргенде демин жыймакка токтошту. Ай шорун каткан кыз, сол бутун сүйрөп, оң бутуна таканчык кылып басканга демигип калган. Жүзү Карыпбекке жакшы көрүнбөйт. Ылдан баспайсыңарбы? Мен силерди күтүп тура беремби? Менттен ачуулуу добушу. Муздак суудан ичиркенгендей силкинип алды Карыпбек. Оорулу туруп сүйрөп, зорго жүргөнүн көрүп туруп, эмнеге күрсүлдөйт. Ой тобо, биртике алагды болгонго көзү туманданып барып, жылчыкка көзүн кайра кадаса, Махабат менен аны сүйөмөлөп жүргөн аял ордунда жок. Камерага небак кирип кетишиптир. 8 камеранын эшиги сыртынан жабылып, менттин кулпу менен аны бекитип жатканы. Махабаттын жүзүн даана көрбөй калганына кыжалат болушса да, биртике канаат алгандай сезим турду ичинде. Кайдан жайдан бир сыйкырдын күчү менен Махабат таттуу көңүлүн бүлүк түшүргөн кыз коңшу камерадан ордун алгандай, эзелики унута жаздаган боз улан кезиндеги сезими кайрылып, бүчүр байлаган өңдү жан ала калбай кубанды. Ушул кенедей кызга карата болгон боор толго дейин десе, ага окшобогон көңүлдү өрөп күтүп, сезимди жалпырттаткан ал абалына түшүнбөйт. 13 камеранын ичи баштапкыдай күңүрт тартпай, саал-паал жарыктана түшкөнсүйт. Аялдардын жаңы конушу, 8 камерадагы жашоо өзүн угунда, түрмө жашоонун өзүнө тиешелүү тартиби, алымча кошумчасы бар нугу. Эртең менен кечинде проверка, кээ кезде шмон, жарым сааттык гулка, дачка, күтүү менен күн өтө берет чуурып. Сотто ойлоп күтөсүң ушинтип, срок алгандар этапты күтүшөт, зонага карай. Түрмөнүн жашоосу күтүү, тынымсыз күтүү менен чектелет. А күтүү болсо ой сана менен жолдош. Махабаттын төшөгүн жыйнактуу кылып Мавира эже астыңкы 1-кабаттагы шконкага салып койгон экен. Оорулуу кыз эчен жол басып келгендей энтигип кыңая кетти ордуна. Рахмат эже, көбүретти кыздын бөрсөйгөн эриндери. Койчу кызым, анын эмнесине? Арестанттык тилектештик деген бар. Ар кимдин башына кыйынчылык келбей койбойт. Анча-мынча көмөктөшүп койгондон колубуз түшүп калбайт. Мавира эже, бул жолкусу сизден канчанчы кып аткаңыз? Сурады Настя аттуу, керилген узун бойлуу, ак жүздүү, кашы саадактай ийилген балкар кыз. Көргөнүн көргөндөй, болгонун болгондой тартынбай бет кайткан кыз болчу. Чөп менен кармалган. 235 статья. Түрмөдө ушул бетке чабар түз сүйлөгөнү, өз боюна тың таза жүргөндүгүн, ошондой элементтердин бир ооз сүйлөттүрбөгөн дерскийлиги үчүн аны саал чочулоо менен карашып сыйлашчу. Мисалга Сабыргүл андан оттон коркондой жаа бою кашчу. Бир ирет Гермур айтыша кеткенде, ансыз да саадактай кашы ого төтөн керилип, капкара көздөрүнөн от жанып туруп, Сабыргүлгө карата минтип айтканы бар. Эй, менттердин подстилкасы. Эгер дагы бир ирет үнүңдү көтөрсөң, парашанын жанында шайсың. Сенин ордуң ошол жер, уктуңбу? Достойная арестантка боло албагандан кийин өз стойлоңду тап. Сени менен чогуу бир үстөлдө олтуруп, полоскация эткен стрёмный эгер билсең. Так что менттердин талпагысыңбы? Талпак болуп жүрү бер. Бирок бизге тийишпе. Тагдырыңа сүйүн биз менен жашап атканга. Не пата зонада болуп калсак, бөлөкчө сөз болот эле. Ким унчугат мындайда? Эч ким. Кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган мыйзамы боюнча да Настяныкы туура. Настянын берген суроосуна минтип жооп кайырды Мавира эже. Биринчи эле жолкусу. Биринчи болбой курусун. Акталып же соттолуп кетпей, 1 жыл 8 айдан бери тергөөнү созуп келатышпайбы? Оми! Таң калгандай үнүн созду Настя. Анан эмне, ушунча убакыттан бери СИЗОдосузбу? Ооба. Улам сот бузулат, доследование берет, ошентип олтуруп 1 жыл 8 ай болду. Ушунчалык жадап бүттүм. Могу бетон дубалдарда ден соолукту билгизбей жеп коет экен. Түн ичинде өзгөчө сөөк саактарым какшап, ооруп чыгат. Акталып чыгармада көзүм жетпей калды. Ой, сиз анда СИЗО иштин эң эски арестанты турбайсызбы? Статьяңыз 88би? 88. Заправкада иштечүмүн да. Тезирээк сотум болсо жакшы болот эле. 2 жылга жакын мезгилдин ичинде эле канча аялдар менен олтурдум.
Этап менен зонага канчасы кетти. Узатып, тосуп алып камерага келгендерди. Угловичкели болуп калган турбайсызбы? Апшаковой хатага сүйлөшүп, сизди түрмөгө смотрящий кылып койсо болот тура. Мавир эже, түрмөнүн ал акыбалын карап, рамстарды туура чечип олтура бересиз. Эми ошол эле калды. Түрмө деген балекет түшкө да кирчү маселе мына минтип небере эркелетип, балдардын чайын ичип, убайын көрөр кезде түрмөгө түшүп. Канчага келдиңиз Мавир эже? Быйыл 55-ке чыгам. 3 күндөн кийин. 3 күндөн кийин? Ооба, 3 күндөн кийин. Бүгүн декабрдын 14-үбү, 17-синде туулган күнүм. Ой кыздар, анда эженин дүйнөкасын өткөрө турбайсызбы? Торт жасайбыз, белгилейли туулган күнүңүздү, эже. Балдарым да ошол күнү бирдеңкелерди көтөрүп алып келишер, убагында көрөрбүз. Өткөрөбүз эже, камсынабаңыз. 4-хатадагы түрмөнү караган таалайды курска коебуз. Эжекемдин туулган күнүндө алар да өз движениясын кылат. Ай, тим эле койсоңорчу, балдарды бара кылбай. Белгилербиз өзүбүзчө. Камсанабаңыз дедимби эже? Ал жагын мага коюңуз. Көрүп атасызбы, алар ансыз деле жума сайын камерага удаление жасап атышпайбы? Сигарет, азык түлүк, нан чай бөлдүрүп. Ооба. Аларды жума сайын алып атабыз. Кече 5 белкөнөн алдык. Апшак деген ошол да эже, элдин кызыкчылыгын коргойт. Деги жакшы балдар. Элдин соогуна калып атышат. Болбосо кээ бир камералар передача алышпайт. Ошолорго ырас эле болбодубу? Түрмөнү караган баланын аты Таалай беле? Таалайы жанында Стамба, Аскар деген балдар бар. Стамба Мурутжан жигитпи? Жок, ал Сарбулактык Сыргак деген жигит. Стамба анда кыргыз эмес го. Аты Сталбек чыныгы аты. Даана эле кыргыздын баласы. Эми билдим. Өпкөсү ооруйбу, катуу кышып жөтөлгөн, сулуу чумак, 30дан өткөн шыңга бойлуу жигитпи? Ошол эже. Бечара, катуу жөтөлөт го, анан да жөтөлүн токтото албай ыкшып жатканы кадимкидей угулат. Өпкөсү ооруйт, кургак учук. Мурунку кесилип отурганда этап менен Россияны бүт кыдырыптыр. Көрбөгөн зонасы калбаптыр. Аны эмне анча? Зонада элдин кызыкчылыгын коргойбуз деп кызылдарга каршы чыгышып, тамак ашты нормасы менен бергиле, ооругандарды өз убагында этап менен больничкага жөнөткүлө, болбогон эле нерсе үчүн изоляторго камаганыңарды токтоткула, адамча жашоо бергиле дешсе, буларды эл бузган дезорганизаторлор деп Россиянын эң түпкүрүнө жайгашкан зоналарга этап менен айдап ийишчү. Белая Лебедь деген зона бар эже. Печора, Пермь, Соликамск деген шаарларда, Сибирь, Уралда жайгашкан. Сел саяктардын ден соолугун ала турган жер ошолор. Далайы ошол жактан өлүшүптүр. Ай кокуй, сууктан, тамак аштын, дары-дармектин жетишсиздигинен, менттердин тепкисинен. Ой кудай-ай, адамды да ушунчалык кордоого болобу? Бул жердеги түрмө зоналардагы милициялар эчтеке эмес дейт. Детсад деп атышпайбы? Стамба сыяктуу Белый Лебедьти көрүп келишкендер. Ай, детсад болбой куруп калсын. Алакандай тар терезеден күн кирбей, жекенин супсак түрмөнүн баландасы. Даараткана жыттанган камера отурган жериң, дем алганың сасык, бузулган аба, укканың сөгүнгөн сөз. Жөн да жооп беришпейт. Мына бул менттериң. Ай, менттер, эми билдиңизби? Сиздин өлкөнүн укук коргоо системасынын кандай экенин? Билдим. Билмек түгүл сөөгүмөн өтүп, чучугума жетти. Ырас эгер күнөөбүз толук далилденсе, ызаланбай, кордобой эле өзүнө тиешелүү жазасын берсе, эже, баланын кебин сүйлөйсүз да. Булардын колуна түшкүлүк кылбасын. Менттер үйүндө өзүнчө, жашоосунда өзүнчө, көчөдө өзүнчө мүнөз күтөт деген чын. Булардын баарын кайдан билесиң, айланайын, Настя? Бир тууган агам Лебедьти көрүп келген. Ошонун оозунан уккам. Анан өзүм да көрүп атпаймынбы? Десең. Ушинтип ар ким көкөйүнө сактаган арыз арманын, кайгы касыретин айтып, ой бөлүшкөнчө кеч да кирет билинбей. Кыштын күнү кыска эмеспи? Эми эле жарыктанып турган темир тор терезе тез эле караңгылай түшөт. Түн деген түн. Анын өзүнчө касиети бар окшобойбу? Ар ким жекече өзү менен өзү калгысы келгендей. Түн ой терметет. Кышкы кечте очок боюна чогулуп кужурашкан үй бүлө, кечки наар, бактылуу эркин күндөр эске түшөр. 16 кишиге эсептелинген бул камерада азыр 14 жан. 14 жаннын өзүнүн жаш курагына ылайык ой кыялы, тилек үмүтү бар. Ар кимисинин ой дүйнөсү өзүнчө. Түнкү саат болжол менен 12ге караганда жатууга камырышты аялдар. Жөргөмүш сымак ар кимиси ар жакка жөрмөлөп, кээ биринин түнөгү шыпка аз гана жетпеген 4-кабат.
ага чыгыш үчүн экинчи шконкага, анан үчүнчү, төртүнчүгө тырмышып чыгат. Онтолоп жатып түрмөнүн кара одеялын ачып, ичине кирип жатат. Наранын үстүндө олтургуда болбойт. Төбөң шыпка тиет. Үн сөзсүз гана тамекинин ышына саргарган шыпты тиктеп жатышың керек. Кээде кол жетчү аралыкта көмкөрүлүп турган шып байкоосуздан келип басып калчудай сезилет. Караколдун түрмөсү аябагандай эски түрмө. 3-кабатта жаткан аял башын төмөн каратып алып, 2-кабаттын шконкасында одеялды көкүрөгүнөн төмөн ачып таштап, чалкасынан жаткан келинге айтып атат. Чоң атам айтчу, Караколдун түрмөсү кандуу түрмө деп. Киши көп өлүптүр. Айрыкча репрессия жылдары. Ушул жерден тиштерин кычкач менен жулуп, тырмагынын алдына ийне сайып кыйнашчу экен. Ооруп же кыйноого чыдабай өлгөндөрүн жанагы биз чыгып жүргөн гулка бар го, ошол жерге көмүшчү экен. Ошонун асты бүт эле көмүлгөн өлүктөр дешет. Кээде арбактардын күңкүлдөп сүйлөгөндөрү, кандайдыр бир үндөр угулуп турат деп айтышат. Ай, койчу сайраш, капкайдагын айтып, жүрөктү түшүрүп, денем дүркүрөп кетти. Ой, уктайсыңарбы жокпу? Арбактарыңарды кое тургулачы эртеңке чейин. Өзүбүз арбак болуп жатсак биякта. Күңкүлдөй берип, нарасын кычырата, дубал жакка оодарылып жатты бир аял. Күбүр-шыбыр сейилдеп, тынчып калышты. Түнкү саат болжол менен 12-ге караганда уйкуга кеткендери кетер. Асти махабат кирпи кирмебейт. Күндүз басылып калгансып эле анан түн ичинде жанын көзүнө көрсөтүп сыздатып кирет буту. Тим эле сааттын кагышындай лук-лук кандайдыр бир майда жырткыч жаныбар корч тиштерин жумшак этине матырып, уламдан улам арылатып тамырларын корч азуусу менен кемирип кетип бараткандай сезим бар. Сыздаткан оору 1 мүнөткө да тынчыбайт. Ириңден канча арылса деле болбой, тизеден бир аз төмөн тушундагы жаранын оозу бүтөлүп, кайра толуп жанды кыйнайт. Түрмөнүн врачынын бул дартка карата колдонгон дармеги ою жашыл түстүү май. Ошону ириңден тазаланган жарага сыйпайт да бинт менен таңып салат. Кээ кезде ооруну сездирбөөчү дарыны ийне аркылуу теринин астына куят. Жан кыйнаган оору басаңдай түшкөндөй. Бирок бул ченемдүү убакытка дейре. Дарынын күчү кеткенден кийин дарт кайра күчүнө кирет. Күндө ушундай. Ал акыбалың ушундай болуп турса, тамакка да көөн чаппайт. Киши менен баарлашканга андан бетер. Көбүнчө азыркыдай кирпик көзүн какпай, таң аппак болгуча чакшайып жатмай. Кай бирде таптакыр дарманын кетирип, эти ысуулап, бутунун лукулдатып ооруганы миңдеген тамырлар менен кошо мээсине жетип, жаны кыйналганда оорулуу бутун тизесинен кучактап алып аргасы кеткенинен Кудайым ай, Кудайым, нечен 100 мерте кайталайт. Чыдабай кеткенде мууну бошоп, бурчактай жаштар көзүнөн ылдый томолонот. Ой, Кудайым ай, бул азаптын чеги барбы? Эмне мынча кыйнадың, Кудайым ай? Бүгүнкү күндө махабат үчүн кезектеги уйкусуз түндөрдүн бири. Көгүм кирип келатканда эле тынчы кетет. Жүрөгү үшүп бүттү. Жан кейиткен оорудан. Дартына даба табылбаса, не дартынын атын билген киши жок. Кыздын келечеги бүдөмүк. Бүгүн да тизесин 2 колу менен оролто кучактап, көзүнөн жашын улам мөлт тамызып олтурган. Дежурка жактан менттердин басканы угулуп калды. Коңгуроонун чырылдагы. КПП жактан бирөө келди окшойт. Бир топ убакыттан кийин кадамдар жакындап 8-камеранын алдына токтоду. Эшиктин ачылып атканы дагы эмне болуп кетти жеттүндө. Шымонбу? Капилет жерден шымон жүргүзгөндөй эле кылды аялдардын хатасы. Эшиктин шалдырынан ойгонгон, не уйкуга жетелен электери үрпөйүшө, ар кайсы шконкалардан баш көтөрүшөт. Эшик ачылып, өңү жакшы көрүнбөгөн менттин «Монастыр, кабыл алгыла. Силерге толуктоо келди. Ну болуптур Аннушка, жайланыша бер» дегени угулуп, камерага узун бойлуу каран кадам шилтеп, кечки наранын кырына олтура кетти. «Привет, монашке» дегенге жарады ошого да. «Аннушка, сенсиңби?» Астыңкы нарада жаткан жеринен баш көтөрдү Мавира. «Мавира?» Таң калгандай үн чыгарды ата талган аял. «Кымбаттуум, сен дагы эле бу жердесиңби? Мен сени эмне бак Воляга кетти деп ойлогом». Кой отур, Мавира. Ордуңан козголбо. Сага өзүм басып барам, курдашым. Өзүм да аябай чарчап турам. Спецэтап менен келбедимби зонадан. Мына ушундай подруга. Калган каткан сөздөрдү кийин сүйлөшөбүз. Азыр мен эс алайынчы. Каяка жатсам? Бүгүнчө 2 бош шконка бар. Ошо жака жата тур. Эртең ойлонуштурарбыз. Мейли анда, сеники да туура. Сумкаларга деле тийбей эле коеюн. Болгону менин көр жерлерим. Анан 2 кызым бар эмеспи Воляда.
Бирөө күйөөдө, экинчиси али 16-да. Ошолорго деп хлебкаларым түйүп берген азын улак окат. Кийим кечек, ширпотребим бар. Ну ладно, мунун баары эртең. Бир гана каным катып кетти. Ушинтип суроо берип, кайра өзү жооп берип, бирок ашыкча күйпөлөктөбөгөн Аннушка аттуу бул аял кружка менен 2 рет кайталап суу ичти да, үстүңкү нарыга матрасты төшөп, үстүнө одеял жамынбастан кийимчен бойдон улагага бут кийимин чечип таштап чыгып барды да, көптөн көп сагынган өз үй өлүң төшөгүнө келгендей коңурук да тартпастан уйкуга тарс кетти. Спецэтап менен келген бул аялдын жүзүн камерадагылардын бирөөсү да бул түнү дааналап көрө алган жок. Аялдын жети түндө келиши да, уйкуга баш коюшу да тез болду. Үстүңкү кабатка чыгып барып, уйкуга баш коердон мурда камерадагылардын ичинен ушул аял тизесин кучактап ыйлап олтурган Махабатка гана үңүлгөн. Что, дочка, не спишь? Плачешь? 3 суроону катарынан берген бейтааныш аялга Махабат бир эле сөз менен жооп берди. Бутум. Эмне болду эле? Авариядан колу бутум сынган. Аягына чейин толук дарыланып бүт электе врач макулдугун бербесе да, жарым саатка тергөөгө эле алып барабыз деп коюп, 7 күн ички иштер бөлүмүнүн дежуркасында кармап, андан кийин 144 статьянын 2 бөлүмү боюнча прокурордон санкция бердиртип, СИЗОго алып келишкен. Канча болду келгениң? 1,5 ай. Санчаска кайрылдыңбы? Май сыйпайт, жарама, таңып туруп кое берет. Болгону ошол. Менин атым Аннушка, деди да атын айткан аял шадылуу манжаларын кыздын бүкүрөйүп отурган жумшак ийине тийгизип, колун алгысы келбегендей ошол калыбында сүйлөдү. Мени ушул түрмөнүн хозяининен тартып, итине чейин таанышат. Эртең сүйлөшөбүз, макулбу кызым? Ал эми врачты алдап туруп, сени түрмөгө алып кеткенине таң калба. Булардын жанагы кийип жүргөн формасынын алдындагы жүрөгү бар дейсиңби? Жок. Анын ордунда будильник сыяктуу бир неме. Болду кызым, эртең сүйлөшөбүз. Бут кийимин ыргытып таштап, 2 аттап Аннушка үстүңкү кабатка чыгып кеткен. Эч ким күтпөгөн маалда келип, далысынан таптап, бейтааныш бул аялдын жылуу сөз айтканына иреркеди кыз. Аннушканын манжаларынын жылуулугун далысы көпкө чейин сезип турду. 20дан жашы огон, эркелиги кала элек кыз бейтааныш бул аялдын мээримдүү айткан сөздөрүнөн кийин көзүнүн кычыгы жашка сууланып, ата-энесин канчалык сагынгандыгын, бир боор адамдын жылуу сөздөрүнө канчалык муктаж экендигин эми билди. Түн да өттү. Камераны коридордо аркы-терки тыпылдап баскан кадамдардын, карыс-курс ачылган темир эшиктердин дабышы ойготот. Бир аздан соң эртең мененки текшерүү, түндөн эсен чыктыбы, өлүү тирүүбү санын такташат. Катындар тургула, азыр проверка. Эртерээк уйкудан көз ачкан үн катты. Кыймыл башталды. Кезек менен жуунмай, ажатканага бармай. Пайдалангандан кийин сууну агызып койсоңор сасытпай. Чаңкылдады бирөөсү. Көчүк айланбаган тар камера. 15 киши үчүн ого эле тар. Уйкулуу көздөрүн ушалашып, нараларында сок союп отургандары бар. Анткени жол тийбейт. Үстү башын иретке келтиргендери нараларына кыйшайгандан кийин анан башкаларга кезек берилет. Кече келген катын уктап атабы? Үстүңкү кабатка эк нускайт Сабыркөл. Жаңкылдабасаңчы Сабыркөл. Жактыра бербей сүйлөт Мавиража. Жата берсин. Жолдон чарчаганго байкуш. Тим эле уялаштан бетер жан тарттыңыз го? Проверкада баары бир тургузат да. Аны өзүңөр көрөсүңөр, тургузабы, тургузбайбы? Көп маанилүү кылып айтат Мавиража. Аннушканы силер жакшы билбейсиңер. Кааласа турбай да коет. Махабат, жуунасыңбы кызым? Жуунайын. Кел акырын бас. Ошондой. Акыры камерадагы аялдар топурашып, жөлөшүп олтуруп, жуунуп тазаланып бүтүшөт. Төшөктөрү жыйнакталуу, кара одеялдар матрастарынын үстүнө жабылып, аяк башы бүктөлүп калган. Эшик шалдырайт бир маалда. Көздөр эшикке тигилет. Тизилип тургудай бош аянт жок. Камера тардык кылат. Сырттан аскер формачан, сулуу, мурду кырдач, чачын артка кынаптап түйгөн келин, анын соңунан таалай Эрмат аттуу дежурный менттер киришет. Барыңар канчосуңар? Колундагы калың мукабалуу дептерине үңүлүп сурайт аскер формачан келин. 14-биз. Ой, жок, 15 экенбиз. Кече бирөө спецатап менен келген зонадан. Аяккы сөзүн кошумчалап койду. Четте турган жашы 17-18 деп айтарлык жаш кыз. Зона тилин туурады аскер формачан келин. Эмгек түзөтүү колониясы деп аталат. Зона деп. Блатная турбайбы? Арттыраак турушкан экимент бири-бирине көз кысып жылмайышты. Кана, ал ким экен? Спецатап менен келген.
Формачан келин баш көтөрүп, бет алдында турган боюнча, олтурган боюнча аңкайышкан аялдарды сыдыра тиктеди. Тигине эс алып жатат. Аннушка Турбаева. Аннушка Турбаева. Бир ооздон айтты эки мент. Фамилиясы ким эле? Ковалева Анна. Ковалева? Үнүн өкүм чыгарды формачан келин. Проспайся. Идет проверка. Жол азабын жегенден, анан кеч жатып уйкусу камбагандан улам, шишиген көздөрүн ирмегилеп, тармалдаткан каралжын чачы саксайган, чапжак, эгинин ортосунда чуңкурчасы бар аял, эч кандай жалтанууну билбеген көздөрү менен бет алдын тиктеди. Что шым поднимаем? Эмне түрмөнүн жарымы качып кетиптирби? Сөзүңдү токтот. Жерге түш, Аннушка. Сөзүңдү токтот. Жерге түш, Аннушка. Жарым-жартылай сураныш буйругу иретинде угулду Эрматтын доошу. Эрмат, билесиңби эмне? Ачуулуу чекчейди Аннушканын көздөрү. Адамдарды жайына койбойсуңар. Зонада жайбаракат жашабасам, этап менен СИЗОдон болсо силер проверкаңар менен. Жолдон чарчадым. Мени көрбөй, билбей жүрөсүңөрбү? Мен баягы эле Ковалева Анна. Болду эми, тынчымды албагыла, мен уктадым. Гүлдү Эрмат. Айтар сөзүн балп еттире айтып салып, терс бурулуп жатып алган аялды көзүнүн кыйыгы менен тиктеп, эми буга айла жок. Аннушка деген Аннушкада. Жүр, кеттикпи? Көрдүңөрбү? Деди Мавира эже. Менттер эшикти жаап чыгып кеткенден кийин, Аннушка деген ушундай. Уктап эс алып алсынчы. Далай кылык жоргун көрөсүңөр. Байкуш анан аябай адамгерчиликтүү, тагдырда. 20 жылга жакын өмүрү түрмөдө өтүптүр. 20 жыл? Көздөрү чакчайды угуп олтургандардын. Ушунчалык көп олтурганбы? Болгону 1953 жылкы. Жаманчылыкты көп өткөргөндөн болуш керек. Мени менен тең болуп турбайбы? Ооба, ырас эле. Шыпшындар адам бирөө. Статьясы эмне? Статьясы дайыма бирөө. 144. Квартирная кража менен 3 жолу соттолгон. 23 бар. Ал эмнеси? РЦД деп коюшат кыскача. Рецидивист. Бир эле статья менен кайра кылмыш жасап, түрмөгө түшө берсе, ошол 23-чүнү кошумча иретинде коет экен. Коом үчүн коркунучтуу рецидивист кылмышкер деген мааниде. 3 жыл алып кетсе, андан муну эмнеге кайра алып келди? Ким билсин аны? Өзү айтып берер. Балам да келди. Көп убакыт өтпөй, кезек менен эки бөлүнүп тамак ичмей. Аннушка, Аннушка, тамак ичесиңби? Мавира эже башын жогору көтөрүп үн салды. Рецидивист аял дуал жака караган абалынан бери карай оодарылды. Оозун ачып эстеди Аннушка. Бул сен Мавирасыңбы? Кайсы маал болду? 9 болуп калса керек. Тамак ичесиңби? Тамакка көңүл чаппайт. Катуу чай кайнатчы, Мавира. Негедир башым зыңылдап ооруп турат. Өтө катуу кылайынбы? Жок, душевный болсун. Чай барбы? Болбосо менин синдромум да бар. Хлебкам салават эле. Аннушка, ден соолугуң кандай деги? Оорубай жүрөсүңбү? Баягы операция болгон жеримче. Өтүмдү алдыртпадым беле. Ошол ооруп жүрөт. Бир ирет приступ болуп жыгылдым зонадан. Ден соолугуңду карап, абайлап жүрсөңчү. Махурка чеккениңди таштасаңчы. Мунун баары терс таасирин тийгизет да. Өтө ооруган адамга ачуу, кычкыл тамакта болбойт турбайбы? Нарасында чыканактаган тейинде оң колун жагына таянып жаткан Аннушка кекер да эмес мыскыл, кайгы аралаш жылмайганда арык чапжак жүзүндө айрыкча ууртунун эки жагындагы бырыштар 9 каттай чогула түштү. Чомокту сүйлөйсүң да, Мавира. Мен үчүн лафа жашоо аяктаганда. Менттердин эмнеликтен спецэтап менен алып келгенин сезип турам. РЦД болгондон кийин бүттү да. Дагы бир делюганы пришивать эткен жатышат окшойт. Ошондой деп ойлойсуңбу? Болбосо мени эмне тойго чакырды дейсиңби? Анна Гавриловна келип конок болуп кетиңиз деп. Ооба десең. Непада дагы бир срокту моюнга илишсе, бул ден соолугу менен срогунун аягына чыгып, зонадан тирүү чыгарым күмөн. Кой, антип айтпа. Жакшылыкты тиле. Аннушка Мавиранын кийинки кебин кулагынын сыртынан кетирди. Үстүндөгү жүндөн токулган жылуу свитерин башынан ашыра чечип, жалаңгат жука кофта чаңгалды. Шконкасынан түшүп, камерадагы аны жардана тиктеп турган аялдарга көңүл бурбай, аттап буттаган бойдон кире бериш бурчта турган бетон менен тосулган дальнякты көздөй жөнөдү. Бою бир топ узун көрүнөт, колдору шадылуу, тартайып буттары да узун.
Кезегинде келишимдүү узун моюну койгон келин болсо керек. Мурду биртике узунураак тартып кырдач, жукайырды качан көрсөң бекем кымтылуу. Терилбеген узун каралжын каштары дал ортодон бурчтанып турат. Андыктан ичке сызыктар чийилген бийик маңдайы менен каштары ага кандайдыр бир менменсинген түр берген сейт. Буга айрыкча кошумча болгон көздөрү. Каралжын күрөң келген көздөрү тик, салпал муңу бардай жашылдангансып кетет. Ар бир мүчөсү, маңдайы, кашы, көзү, мурду баары биригип келип күчтүү бир портретти түзгөндөй. Эгерде бирөө эле бөлөкчө болгондо көркү бузулчудай сезилет. Фамилиясы атасынын атына караганда орус, бирок өң белгилерине караганда бөлөк бир улутка Европа элдеринин кызына окшоштук бардай. Шарт-шурт баскан кыймылына, тартынбай бетке айткан чечкиндүү мүнөзүндө, эркекке таандыкта белги бар өңдө, не жашынан түрмөгө түшүп, бирде ач, бирде ток болуп жүрүп, кычыраган суук, мээ кайнаткан ысыкка кабылып, кылмыш дүйнөсүнүн жашоосу анын ички дүйнөсүн болоттой бекем, керек учурда катал кылып чыгаган. Бирок баштан өткөргөн кыямат күндөрү аз-аздап ден соолугунан ажыратып, эти мүлжүлүп сөөгү гана калгандай. Бул анын парасына кирген көздөрүнүн жээктерин тордогон эсепсиз майда бырыштардан, күн нурунан куржалак калган, жалбырактай куураган, өлүмсүк саргыч түс ар кай жеринен байкалган жүзүнөн бир кездеги келишинди койгон, азыр болсо турнаныкындай ичкерип, тарамыштары көгөргөн бырыштуу арык мойнунан билинет. Арине, буга окшогон чоң кичине кемчиликтерди жаап шашырып турган башкы белгиси тайманбас мүнөзү. Лагердик түшүнүк менен тарбия алган бул зечка тилдүү, бирок ачыкча сүйлөбөйт. Каршылаш адамын кандай болсо да сызга отургузуп коет. Мындан сөз качып кутулбайт. Кыйыгына калган кишини ыйлатканга чейин барат. Бирок ошонусуна жараша кекчил эмес, ак көңүл экенин байкаткысы келбейт. Эгерде кимдир бирөө ашкере жагалданып, кошомат кыла баштаса, чыйкандай кызарып кетет да, кишинин көңүлү каларын карабай кагып салат. Эркекчесинен 3 кабат кылып жер жеберине жеткире сөгүп киргенде, тим эле кулак чуулдайт, баш аламанда сөкпөйт. Өзгөчө бир куюлушкан ырааттуулук менен сөөгүнү жеткире шалпып киргенде, тиги кыйыгында калган эме кулагын жапыра, качкыча шашат. Менттер кыябына туш келеби, аларды аябай сөгүп таштайт. Кылмыш дүйнөсү эки сүйлөбөгөн, жалган айтпаган, эки кишини кагыштырбаган, мүнөзү бекем арестанттардан турат деп эсептегендериненби, Аннушканы кичүүсүнөн улуусуна чейин бүт сыйлашчу түрмөдө. Аннушкага менттер дайым негедир жагалданып мамиле кылгандай сезилчү. Зечкалардын ичинен көзгө көрүнгөн авторитет Аннушка эле. Алгачкы келген күнүнөн тартып эле махабатка үйрүлүп түштү Аннушка. Махабаттын күлгүндөй жаштыгын, оорусун аядыбы, ушуну менен жаш чагынан бир аз айырмасы бар кыздары эсине түштүбү, күн түн болсун сыркоо кызды көз жаздымынан кетирбей көзөмөлдө бакчы болду. Түн ичинде бутулу кулдатып киргенде чыдабай, ай кудайым ай деп ыйласа, Аннушка да уйкусунан ойгонуп алып жанына болтурат. Ай шорду кызым, жапжаш туруп сенин башыңа кандай оор күн түштү деп кейип кепчейт. Бир карасаң махабат тынчтык бербей кайра-кайра ыйлактай берсе, жуурканын серпи ачып баш көтөрөт да, жагыңды басасыңбы же жокпу? Уйку бересиңби кишиге? Деп күңк-мыңк этет. Ичтен булкулдап ыйлаган махабат жагын дароо басып, үн катпайт. Эртеси кызык. Энесине тарынган эрке кыздан бешбетер махабаттын Аннушканы көрөйүн деген көзү жок. Дааратканага не суу агуучу түтүккө баргысы келсе да, андан көмөк сурабайт. Абайлай ордунан турат да үстөлдүн четинен нааранын кырын дубалды таянып, бутун сүйрөп жөнөйт. Суу аккан түтүктү карап илкип баратканында боюн токтото албай калтылдап, сол бутуна таканчыктай ооруксунганынан бетин тырыштыра жуунуп аткан кыздын ар бир кыймылын жаз эмдебей көз кыйыгынан өткөрүп турган Аннушканын чыдамы түгөнгөндө, адатынча аттап-буттап махабаттын тушуна жетип барат да, анын ыйыгынан жеңил кармап, өкүм буйрат. Мени таян. Эй, секелек кыз. Бул жер сага детсад көрүнүп атабы? Бул жерди түрмө дейт. Сен бул жерде көк беттигиңди көрсөтпө. Көк беттик эч качан жакшылыкка алып барбайт. Эгерде менин движением корявый болсо, глотать этип туруп калбай, калчылдаш, эгер туура санасаң. Эй, секелек. Сен бул турмушта эмнени көрүп, эмнени билип коюптурсуң? Жүр, таңыңды чечип, жараңы көрөлүчү. Ириңи токтолду экен. Ай, байкуш кызым. Махабат Аннушканын ийининен араң келет. Экөө жетелешип, бири тартайган узун, экинчиси чачы жайылып далысына төгүлгөн, мойтойгон кара торы кыз. Нарага жетип катар олтурушат.
Капкара сурмалуу көздөрүнөн дагы эле таарынычтын изи билинген кыздын жүзүнө аста көз жүгүрткөн Аннушка ага сөмөйүн кезейт. Көп эркелебе кыз, көп эле эркелей бербе. Сени эч ким түрмөгө чакырып келген жок. Бекем бол. Бул жашоодо эң биринчи союздашың өзүң. Ата-энең, бир туугандарың волияда. Кыйкырсаң үнүң, соссоң колуң жетпейт. Түшүндүңбү? Ал дагы бакырайган капкара көздөрүңдү макко торпоктой кылып ирмегилеп тура берсең, көкпеттенип, анан бир күнү блатной катындын бирөө, же азуусу кычышкан волчицанын бирөөсү ап деп сугунуп коет. Байка, кызым, бул жарсага воля эмес. Воля дагы ашыкча адаттарыңды унут. Күлүп калышат, ийиндери тийише калып. А волчица деген ким, Аннушка? Аны зонага барганда өзүң көрүп билесиң. Колдон келсе орто жолдон кайтканың жөн эле. Зона деген ырайымсыз мектеп. Ал жерде өзгөрүлбөгөн жан болбойт. Ойлонуп калат Аннушка, бирок анысы көпкө созулбайт. Мүнөзүнүн бекемдигинин далили да мына ушунда. Жүрөк тытмалаган кайгы ич оорутуп турса да, жүзүнөн билгизбейт. Санаага алагды боло түшсө да, шарт эсине келгендей, жүзүнөн кайгынын изин дароо жоготууга ашыгат. Темирден бүткөн жандай бар турпаты. Бир малда ушинтип сүйлөшүп олтурушуп, анан Аннушка эшикке барып тарсылдата баштайт. Бурулуп Махабатка көз кысат. Азыр санчаска барабыз. Таңыңды алмаштырабыз. Бул алардын милдети. Эмне керек? Орой үн сырттан угулат. Ач эшикте. Бул жерде бир кыз катуу ооруп атат. Аты Махабат. Асанбекова Махабат. Чыдабай жатат, ачкыла. Үнү Аннушкага таандык экенин болгологон менен добушун дароо жумшартат. Аннушкасыңбы? Азыр кое тур. Санчаска барып айтайын. Бол, санчастын начальнигине айт, тезирээк. Кайда жүрөт ал? Оорулуу кызды бир келип карап койбойбу? Азыр, Аннушка. Бир аз убакыт өткөндөн кийин камеранын кармушкасы ачылып, көзү бакыракай, ак чумал жүздүү, сулуу жаш жигиттин көзү көрүнөт. Ак халатчан. Ким ооруп атат? Эмне болду? Эмне болгонун көрбөй турасыңбы? Бизди камадыңарбы? Палажняк бизди карагыла. Сени эмне үчүн коюптур? Могу кызды саат сайын келип карап турушуң керек. Же айыктырбайсың, же диагнозун айтпайсың. Сенин эмнең врач? Же мал доктурсуңбу? Бул канабал экен деп түрмөнү курска коеюнбу, кандай дейсиң? Аннушка, бул эмне дегениң? Мен аракет кылып жатпаймынбы? Шишиги тарабай жатат. Эмне кылабыз анан? Уларып кетсе жаман. Шишиктин тегереги көгөрүп турат. Гангрена болуп кетиши ыктымал. Баягы күнү акыбалы начарлаганда, тез жардам чакырганда да врач айтты го. Бутун тезинен ампутировать этиш керек деп. Көгөрүп болбой койбоду кызыңар? Жогору чаап кетсе өзү алыңар өзүңөргө. Бүттүңбү? Кекерлей сурады Аннушка. Тигинин жооп кайтарышын күтпөстөн эле сөзүн улады. Сага эмне, көчөдө жаткан буттар, колдор барбы? Ампутировать этиш керек. Сен билесиңби, начальник? Эгер ампутировать эткиң келсе, сага кеңеш берейин. Өзүңдүн эмеңди так түбүнөн кестирип ташта. Эмнемди? Аңкос райт жигит. Тушунда турган мент Аннушканын эмнеге кыйытып жатканын дароо түшүнүп, бырс күлүп терс бурулат. Сөз төркүнүн эми баамдаган жаш жигиттен жүзү албырып, кулагына чейин кызарат. Сизонун дарылоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштегени жарым жылга толо элек. Мурун түрмөдө иштебегендиктен бул дүйнөдөн али кабарсыз. Сырларын толук үйрөнүп бүт элек. Ошондуктан түрмөнүн чала күгүмдөнгөн көрүнүшүнө миңдеген, 10 миңдеген адамдардын жыттары сиңип, өзгөчө бир бузулган абага айланып, ушул жерден сасыгы кетпеген камераларга орой сөгүнгөн сөз кадам сайын угулган, түрмөнүн жашоосуна жорулушуп кете албай, өзүнчө жетим козучадай чүнчүп жүргөн кезде эмне деп жооп берет муногу тастаңдаган рецидивист катынга? Унчукпай гана кутулууга туура келет. Эшикти аччы, деди жанында турган ментке. Анан Аннушканын жүзүнө тике карабай сүйлөдү санчастын начальниги. Бирөөңөр жардамдашып, санчаска чейин жеткирип баргыла, шишигин көрөлү. Вот это дело. Давно бы так. Камерадагыларга бурулуп, куук айлана көз кыскан Аннушка бөкчөйүп олтурган Махабатка баркылдайт. Тур кызым, санчаска кеттик. Сен айган түрмөнүн начальнигинен баштап, акыркы эшик кайтаргычка чейин эң кымбат мүчөсүнөн ажырап калышы ыктымал. Жүр кызым. Ошондо иш болуп кетелек да санчаска барып, бутуңду таңдырып алалы. Ха-ха-хи-хе. Камеранын ичи күлкө. Ооп чыгылып ыкшыган аялдар. Ай, Аннушка, жаш жигитти жаман уялттың го. Күлүп калышат. Көбүнесе ый кайгы, заргуу менен коштолгон күндөр ошентип өтүп жатты. Түнкүсүн Аннушканын арасында чалкалап жаткан Махабатка өңүлүп, колундагы кабырылган эски кружканы сунат. Махабат, зара кылышуга. Эмнеге? Таң калыштуу күбөрөнөт кыз көзүн алайтып. Сий деп атам ушуга. Түшүнсөң болбойбу, макоо кыз?
Бая күнү жанагы Коновалдын айтканын уктуңбу? Гангрена болуп кетет дейт. Анда таптакыр бир бутуң жок каласың. Чолок кызды ким аялдык калат? Мээси жок кыз. Бутуңдагы жараны Зара менен тазалап жууйун деп атам. Сийбейм. Башын тескери бурат кыз. Бир чети түрмөгө түшкөн тагдырын ойлоп, бир чети мурда кийин тааныштыгы жок орус аялдын өз тууган энесинен бетер өнтүлөгөнү эске келип, күндөн күнгө күчүргөнүп бараткан оорусу кошумча болуп, эркеп карегине жаш тегеренет. Кийинки сөздү угуп, ачуу сөзгө тилин камдап келаткан Аннушка кантсе да кыраак эмеспи? Кыздын азыркы таптагы абалын аялдык жүрөгү менен туюп, бир суранган, бир туруп жемелеген сөз айтат. Махабат, терс аяктанбай мен айтканды жаса. Баары жакшы болот, кызым. Аннушка кыздын арага чалкасынан жаткырып алып, күн алыс жийиркенбей этпей, шадылуу келген күчтүү узун манжаларын эптөө кыймылдатып, тегерек чети кара көк тартып, ортосу иринге толуп кеткен жаранын оозун этияттап жойт. Башында кыз камерадагы аялдардан Аннушканын өзүнөн тартынып, астыңкы эрдин бекем тиштеген боюнча көзүн чылк жумуп, үн катпай жата берчү. Алгачкы учурда тартынгандыгы ушунчалык, Аннушканын колу денесине тийген сайын эти жыйрылып, жоон санынын балык эттери былкылдай түшөт. Аны байкаган Аннушка тамашага шоотуп, жамбашка жеңил чаап коет. Уялчаактыгың кантесиң? Жөн жат. Жекшемби күнү Мончо. Бул күн түрмөдө жаткандар үчүн майрам. Түрмөнүн көп айлар бою денеге сиңген жытын кетирүү оңой эмес. Түрмөнүн жыты баардык жерде бар. Төшөнчүлөрдө, үстөл, нара, ал тургай камеранын дубалында, шыбында бар. Камеранын сыртына бир кадам аттабаган күндө деле адам кирдейт. Териси майланышып, дем алуусу ордогонсоп. Ошол үчүн эртең Мончого түшөр күн дегенде аялдар сүйүнүшүп, таза ич кийимдерин камдап күдүңдөшөт. Бир эле махабатка кыйын, бирөөнүн көмөгүсүз басып барып жууна албаса, анын үстүнө жарасына кир суу тийгизип, ырбатып албайын деп коркот. Көзүн жалдыраткан боюнча түйүнчөктөрүн көтөрүнүп Мончого жөнөп беришкен аялдарды узата карап калып калчу. Эми Аннушка келгени жакшы болду. Мончодон келген аялдар шаракташып, көңүлдөрү шат, жүздөрү таза, сырткы денелери гана эмес, ички дүйнөлөрү да муңдан арылгандай шайдоттонушуп, кир кокторун жайып жатышкан маалда, наранын кырына көчүгүн коюп, тим олтурган махабатты Аннушка ининен таптап коет. Азыр суу ысысын, кымбаттуу, анан сени жуундурам. Энеден жаңы төрөлгөндөй болуп каласың. Суу деген жакшы, кызым. Түрмөдө эң биринчи тазалык. Өз боюңду карабай кеттиңби демек, төмөн карай тоголонуп, адамдык сапаттарыңдан акырындап ажырай баштаганың ошо. Түрмө ырас воля эмес. Бирок ылайыгына карап өзүңдүн жашоо тирилигиң үчүн шарт түзүп алсаң болот. Дене боюңду карабай, көйнөк көнчөгүң түгөл бүтүк болуп кетсе, сени ким сыйлайт? Ал тентимиш чыңайлак бойдон камераны бир аралап өтсө эле изменада. Кашынып эле жатып калабыз. Айтканындай эле суу ысыгандан кийин ага муздак суу кошуп чабыштырып, махабатка кол жаңсайт. Сырткы кийимиңди чечип ташта. Ич көйнөкчөн тура бер. Сени караган киши жок. Баарыбыз тең катынбыз. Эмне тартынасың бүрүшүп? Ой, жолуң болгур десе. Бол тезирээк, суу муздап кетет. Кишинин бетинен келген бийиктикте бетон менен тосулган ажаткананын ичинде махабат турат. Ич көйнөгүн чечип, жалаң эле калган. Эки колун көкүрөгүнө кайчылаштыра кысынгандай, кайгылуу күлүмсүрөйт кыз. Колуңду түшүр, суу төмөн кетсин. Бул кандай кыз, Башын чайкайт Аннушка. Колундагы кружканы көкөлөтө көтөрүп, кыздын ийининен ылдый суу шорголотуп жатып. Башыңды жу, месамынды. Сени мен кармап турайын. Эки ийинин бүрүштүргөн кыз башын саал эңкейте, бет алдына капкара чачтарын салбырата, аны самындап кирет. Жамгырдай нөшөрлөнгөн сымак бириндеген чачтардын арасынан бир жеринде сөөгү жоктой тумсак, назик денесинин былкылдап кыймыл эткени, анан өзүнөн бөлөк эч кимдин колу тиелек төрсөйгөн кош алмаларынын бири-бирин туурагансып титирегени көрүнөт. Ты красивая девушка. Бир чети жемелегендей, бирок ички тереңинде кейиш билинген үн менен айтат Аннушка. Ушул тапта ким билсин, түрмө турмушун көрүп жүрүп аптап кабышкан чөлдүн такырындай чарт-чарт жарылып кеткен жүрөгүнүн бир четинде эсен согалган бир энелик тамыр козголуп, ушул бет алдында өзү жуундуруп аткан атасы, энеси бөлөк кызга тең чамалаш бойго жеткен өз кыздарын ойлоп кеткендир. Аннушканы кара мүртөз деп айтууга болбос, бирок кыйыгына калсаң балега калдың дей бер. Жеринен өз боюн таза туткан ал илээнде кир жүргөндөрдү жактырчу эмес. Лагердик түшүнүктөнбү, не өзү эле табиятынан ушундайбы, көп сүйлөп мактанганды,
бой көтөрүп кекирейгенде жагалданып кошомат кылганды, эки жүздүү митайымдарды өзгөчө жек көрчү. Ушундай ишке баргандар көзүнө чалдыгып калса аеосуз жазалачу, токмоктогондон да кайра тартчу эмес. Бул аялда кең пейил берешендик, акыйкаттык менен катары катаал мүнөз эри шаркак чогуу жашайт. Катаал мүнөзүнүн бир мисалы Аннушка 8-хатада жашаганы Сабыркүлдүн түнкү жолугушуулары кан буугандай басылган. Лагердик түшүнүгү күчтүү бул аял Сабыркүлдүн менттер менен болгон түнкү жолугушууларын кечире алмак эмес. Дубактарда Аннушка келгени бул камерага каттаганын коюшуп, ооздорун басып тымпыйып калышкан. Болбосо эртелигеч кармушканы ачып алышып, балит анекдотторду айтып, тийиштик кыла көрүнгөн сөздөрдү сүйлөшүп, аялдар шкондаларында жатабы, не ич кийимчен жүрүшөбү, аны эсепке алышпай көңүл көксөсүнүн сөзүнөн, көзүнөн да ачык билдире камеранын тушунан кетишчү эмес. Аннушка мындай учурда аларды ачыктан ачык ашата сөгүп кое берчү. Сага эмне керек? Ачыктан ачык кекеткенге өтөт кармушкага баш баккан ментке карап. Бул жакта аялдар жатканын көрбөй турасыңбы? Же страдалец? Көт жиндесиңби? Аялың жетпейби сага? Бар, хатанын ичинде үлүп кеткен жел жок. Аялдар ич кийимчен жүрүшөт. Андай эле жакшылык кылгың келсе, кармушканын оозуна мындай тур. Биртке аба кирсин. Ушундай сөздөрдөн кийин тигилер кеткиче шашат. Бирок ошол Аннушка айткан страдалецтердин бир экөөсү элдин баары кызы уйкуда жаткан кезинде Сабыркүл менен уурулугу үчүн кармалган эбисini жок Долдойгон Элмира аттуу 19-дагы кызды алып сыртка чыгарып кетишкен. Канчалык шырп алдырбай ачса да темирдин иши темир эмеспи? Эшиктин шалдырт эткенине уда аны абайлай кармап бирөө ачканын, Махабат уйку соонун ортосунда жатып кулагы чалган. Бир-эки кишинин кадамы жеңил шырпылдай басып, сыртка чыгып баратканы, эшиктен жабылганы угулган. Таң куланы өксүрөр маал, коридордон мас болуп теңселген, боюн токтото албай дубалды жөлөнгөн, күрмөгө келбеген тили менен булдурукта бырдаган Сабыркүлдүн үнү, кез-кез хахалап күлгөн экинчи аялдын доошу ага кошулат. Камерада уктап аткан аялдардын 3-4 ойгонушту. Биздин шерменделер өлөмас, деди бирөө. Өзүнүн абийирин өзү ачкан акмактар, кыжына сүйлөдү экинчиси. Ботом, Сабыркүлдүн жанындагы ким? Элмира, башка ким болмок эле? Экөө шыбырашып күбүрөшкөн ынак курбулар эмеспи? Ой, ал жөн жүрбөдү беле? Тиги жалап жайына койчу беле? Кошо сүйрөй кеткен тура. Ушул учурда эшиктин шалдырап ачылып жатканы, эшик ачылары менен босогодон чайкалган эки караң көрүндү. Айрыкча кичирээк бойлосо такыр эле ылжып калыптыр. Аларды киргизип эле уурум ышыкча жыла баскан менттин карааны эшикти бекитип салды. Баскан кадамы угулбай, камеранын ичинен эмне сөз чыгаар экен дегендей тым-тырс болуп турду да, бир аздан соң буттарынын учу менен коридордун кире беришине кетип баратканын угулду. Эртең мененки текшерүү бүттү, тамак ичилди. Гулкага чыгарып аткан маал, аялдар бир-бирден камерадан чыгышып, коридордо чубашкан тейде баратышат. Так ушул маалда аркы капталдагы хаталардын бирөөнөн үн чыгып калды. Ай, бля, ментовские подстилки идут. Аннушка ортодо бараткан, өңү бузулуп кетти. Арттан келаткан мент эсине келгиче эки аттап, үн чыккан камеранын кармушкасына жетип, анын илмегин чыгарып ачып жиберди. Толик, сөзүңө жооп бере аласыңбы? Эмне деп атасың? Мен сага подстилка көрүнүп турамбы? Тура түшүн, Аннушка, сен тууралуу эмес. Бирок түндөсү баарыбыз уктук. Менттер менен жытташып калыптыр кээ бир монашкаларың. Өзүң разборка жасарсың хатаңда. Аннушка, кармушканы жап. Сага кармушканы ачууга ким уруксат берди? Аңгыча болбой Гулкага чыгарып аткан менттердин арттагысы аны көздөй катуулап басты. Жакындап калган ментке назар салып да койгон жок Аннушка. Бирок доошун басыңкы чыгара шыбырай сүйлөдү. Мен го вычислить этем кимдер экенин. Бул жерде раскладка берип хайбай болбойлу. Бирок метлаңа карап жүр, Толик. Конкретно көрсөт ким экенин. Жалпы айтпа. Ну болуптур. Орба дагы сүйлөшөбүз. Кармушканын илмегин бекитүүгө үлгүргөн Аннушка узап бараткан камералаштарынын соңунан кууп жетүүгө ашыгып, ылдамдай басты. Ай, Аннушка, сага даба жок белем. Анча эмне болуп кетти, командир? Кармушканы эмнеге ачасың? Начальство көрсө бизди эле урушат. Тантыватса этпе, командир. Бар жайында. Гулка 4 тарабы дубал. Камерадан айырмасы жок. Сыртынан темир эшик менен бекитилет. Жападан жалгыз өзгөчөлүгү, төбөңдү карасаң асман көрүнөт.
Узун туурасы бирдей 4 чарчы темир тор кере тартылган шып ортунда. Андыктан асман, булуттар келки болуп көрүнөт. Коңшулаш камера гулкалардын бардыгы ушундай. Бири-бирине үн салышат. Ойбой, сыргак. Сүйлө. Салам, сыргак. Ден соолук кандай? Пойдет. Эмне жаңылыктар бар, сыргак? Жаңылык, сөзүңөрдү токтоткула. Болбосо кайра камерага кетесиңер. Уктуңарбы? Коркута буйрган үн төбөдөн угулат. Ошол жакта вышка, кароолкана бар. Гулка камерадагылардын жамысы үстүндөгү ментке алаканга салгандай көрүнүп турат эмеш. Ким эле жарым сааттык сейилдөөдөн кол үзгүсү келсин. Эки тарап тең үн катпай калышат. Жарым сааттык сейилдөө бул өмүр, бул ден соолук. Таза абадан кере дем алып, камеранын ичинде жатканда боолуккан көкүрөгүңдү жазып, наркы терки басып тусовка кылсаң, бир топ мезгилге дейре күч кубат аласың. Түрмө турмушундагы кичинекей кубанычтардын бири ушул. Махабатта бүгүн гулкага чыккан. Анын ой боюна койбой сыртка сүйрөгөн Мавира эже болду. Декабрь айынын аяк чени болсо да күн ачык. Күн тийгенин көк деңиздей мелмилдеген асмандын түсү менен төбөдөн кере тартылган тордун көзөнөктөрүнөн билинер билинбес шоола төгүлүп турганынан билинет. Булуттар жок эсе. Көп күндөн бери бүгүн тышка чыгып таза абанын илебин сезип, ачык асманды көргөндүктөнбү, махабаттын көңүлү көтөрүңкү. Гулка камеранын дал ортосун бөлгөн бетондон коюлган узун секче. Астына эски купайкесин төшөп берген Мавира эже. Коңшу камерадагылардан күнкөл ичара сүйлөшкөн үндөрдүн угула калган болбосо, мемиреген тынчтык. Аялдар 2-3төн топтошуп, бурч-бурчтарда күбүрөшүп, тамеки чеккендери тамеки чегип турушат. Аннушканын маанайы пас. Гулканын башынан аягына чейин кадамдап чыгат. Басканы жай, оюн бузбайын дегени го. Бир-эки ирет асмандан кут түшчүдөй башын чалкалатып көктү караган махабатка көз токтотуп алды. Мыйыгынан да жылмайып койбойт. Кабагы катуу түйүлгөн. Жанагы Толиктин айткан сөзүнөн кийин эле ушунчалык бушайманга түштүбү? Же бир билгени барбы? Гулканын эшигин калдыратып ачып жатканы угулду. Чылык темирден жасалган эшикти аңырайта ачып, мент буйрду. Гулка бүттү, камерага. Таттуу уйкудан чочуп ойгонгондой селт этти махабат. Гулканын тез бүтүп калганын карачы. Күнү бою дал ушул калыбында ордунан козголбой, мелмилдеген асманды карап отурса, отура берчүдөй. Жаңыдан эле көл жегинен анчалык алыс эмес жерде бала чагы өткөн үйүн ойлоп отурбады беле. Асмандын түсү ошол жээгиндеги кумда жылаңайлак буттарынын изи калган көлдүн түсүндөй. Бир айырмасы асман толкубайт. Балким анын толкундары шамалдуу күндөрдөгү аркы терки удургуган булуттар болуп жүрбөсүн. Иши кылса көл менен асман эгиз козудай бир тууган. Ансыз деле көлдүн аркы тескей тарабы улаам алыстаган сайын мейкиндикке төнүп, асман менен туташкан жери билинбей, оо менен кучакташып кеткен жерлери бар. Айылын, атасын, апасын, бир туугандарын сагынды. Атасына бала кезинен ынак. Атаңа аябай окшошсуң дешчү. Аны тааныгандар. Атасына окшоштор бактылуу болот эмеш. Бактылуу болгону ушулбу? Кыз башы менен түрмөгө түшүп. Ой Кудай-ай, мындан аркы келечеги кандай болот? Түрмөгө түшүп чыгыптыр деген жаманаттысы эле канча. Ата энесин, бир туугандарында жаманаттыктырып, ушундан көрө бая машинада авария болгондо эле омурткасы үзүлүп жан таслим болсо болмок. Мемелеки жадырап жайнап турган маанайы кайда кетти? Же Гулка бүттү деген менттин сөзү баарын кыйсыпыр кылып таштадыбы? Мына кайрадан да жаңырды менттин доошо. Болгула манашкалар. Булар үйрөнүп алган түрмөнүн сөздөрүн. Аял башың менен сен да кантип сүйлөп калганыңды билбейсиң. Милисаны мент, камераны хата, кружканы бутафор деп. Эми продол аркылуу хатага карай илкимей, жана Гулкага чыгарда басылгансып калды эле. Эми кайра лукулдатып баштабадыбы буту? Аны Мавира эже колтуктап алган. Ушул эжеге чексиз ыраазы. Ал эми Аннушканын ага кылган камкордугун ийне жибине чейин өмүр бою унутпас. Түрмөдө да кайгыңды бөлүшкөн, мээримдүү, колунда баарын аябаган адамдар болот деп үч уктаса түшүнө кирбесе керек. Ырас, волядагыдай эле жакшысы бар, жаманы бар түрмөдө. Жер боортуктоп тура албай жатсаң да көзүнүн кыры менен тиктеп, жаныңан кыйгач салып өтүп кеткендер бар. Рецидивист атка конгон түрмөгө үйүндө үйгөнгөн Аннушкага мейли. Элмира, сабыр күлөңдөнгөн кыздар, келиндердин оозунан не деген балет богоз сөздөр чыкпайт. Анысы аз келгенсип балеттигиче, төө чачың тик турат. Аннушка эле канча тилдейт аларды. Кийимдерин чечтирип, бит сиркелеген көйнөк көнчөгүнө чейин ысык сууну кайнаттырып,
ошого салып тазалатып жугузбадыбы? Негизи Воляда кандай жүрсө түрмөдө ого өтер күчөйт деген чын билем. Нарасына отуруп алып кашынып отурганын көрсөң жиниң кайнайт. Аялдар Прадолдо баратышат чубалып. Санчастын тушунан өтө беришкенде Давыштууктуу Санчастын башчысы чыга келди. Кызык жигит ушу. Махабатты көрсө эле жүзү албырып кетет. Таңуусун алмаштырганы не Мавира же не Аннушка менен жетелешип Санчастка келишкенде деле ушул махабаттын бутундагы эскире түшкөн бинтти чечип аткан кыймылы өтө коомай. Аяр кыздын денесине эптүү, аппак узун манжаларын тийгизбейт. Кыздын жүзүнө тике карабайт. Алагар көздөрү менен кез-кез гана чалып өтпөсө, неге минтет түшүнүксүз. Аны өзүнчө жорган Аннушка өздөрүнчө калышканда кыздын кычыгына тие берет. Атаныбай кушайы, сени катуу сүйүп калган тура, бу канабал. Эмне кылабыз эми? Жок дегенде жылуу бир сөз айтып, көңүлүн шат кылып койсоң боло. Мурчуңду айт кыз. Эми баары бүтө ошол калыптырбы? Өзүбүз түрмөдө олтурсак, кайдагы сүйүү? Ай, башың жаш. Сүйүүнүн көзү сокур. Ал кары жашты түрмөдөсүңбү, Волядасыңбы карабайт. Санчастын башчысы чубашып келаткан аялдарды көрүп кайра кирип кетерин же туруп каларын билбестен, эки колун аппак халатынын чөнтөгүнө салып кайра чыгарат. Алластай түшкөнү жүзүнөн, көздөрүнөн билинет. Ак халат түрмөнүн сыртында калган эркин жашоону, анан махабатка бейтап болуп ооруканада жаткан күндөрүн элестетет. Авария болгон күн элестейт. Тасмадай жолдо бир калыпта зуулдап бараткан жеңил машиненин күтүлбөгөн жерде жол жээгиндеги күбөткө кулашы, тарс эткен добуш, темирдин кычыраганы менен сынган айнектердин бычыраганы, оорукананын аппак дубалдары, ак шейшеп жабылган керебет, ага өңүлгөн ак халатчан врачтын жүзү. Ушуларды көз алдынан өткөрүп бараткан кыздын байкостон оорлуу буту зырдей түшүп эсине келет. Узун коридор, аны, башка аялдарды да оң солдо калып жаткан камералардын жылчыктарынан эркектердин өлүп талып шыкалап жаткандарын деле билет. Бир жолку Аннушканын кеп кылганы эсинде. Ай, буларды түшүнсө болот. Айрыкча многоходочниктерде. Голодный да булар. Аял көрбөсө, сен го махабат түрмөдөн чыгарың менен баарын унутуп каласың. Ал эми буларга кыйын. Сага үн берип махабат дешип, кармушкага чакырып келип атышпайбы? Кат жазышып. Көгүлүн алып убада бербесең дагы көңүлүн көтөрүп сүйлөшүп кой. Андан сенин эч нерсең коробойт. Эркек таанада алар. Анын үстүнө сен жашсың, сулуусуң. Аял жытын сагынган эмелер кылинтетип жатышпайбы? Коюңузчу тетя. Мен алар менен эмне деп сүйлөшмөк элем? Бир чети сеники туурадыр. Түрмөнүн атмосферасы таптакыр, бөлөк атмосфера. Көрүнгөн камера менен каталышып, калжаңдаша берсең, бетиңде ачылып калат. Көптүн бири болуп каласың. Сенин мага жаккан жериң байоо тазалыгың. Бул бир жагынан жакшы, бир жагынан жаман. Жакшы жагы митайымдыкты билбегениң. Демек адамга кара санабайсың. Жаман жагы ишенчек, ак көңүл болсоң, кара мүртөз адамдар каалагандай өкчөйт. Ишенчектиктин да өз ченеми болууга тийиш. Бул турмушта адамдардан да каршкырлар көптүк кылат. Ошондуктан эч качан өзүңө расслабууга бербе. Ушул кайраттуу сөздөрдү оозанган Аннушканын бүгүн эмнегедир кабагы түнөрүңкө. Мунун себеби камерага киргенде билинди. Сөгүнгөн сөздөрдү кез-кез кыстара коюп сүйлөгөн, ар бир ишти калыс чечкен, кичини чекеге чертпеген Аннушка бүгүн башка. Күчүн тамекиден чыгаргысы келгендей, сөөмөйдүн жоондугунан кем калышпаган махоркасын үстөкө босток соруп, кекер жылмая, карегин жүлжүйтө, бирде чоң ачып, эчтекеден бейгапар кобурашкан Эльмира менен Сабыргүлгө карайт. Түнү бою арак ичип уйкусу чала болгонго, тигилердин көздөрү шишимик тартып, кабактары салаңдайт. Автсалар, бери келгиле. Өкүм айтылса да Сабырдуу чыкты Аннушканын доошу. Ызырын доосу, бирок ички тереңинде тажал күч жашырынып жаткандай доош. Ким кимди, автасы ким эле, шыбыр күбүр болушуп, аялдар бирин-бири тиктеп, тамак ишчү үстөлгө чыканагын коюп, узун орундукта тамеки чегип отурган Аннушкага да суроолу тигилишти. Эй, автсалар, бул рет кыжырдуу чыкты үн. Мен силерге айтып атам. Бери келгиле, баканга жакыныраак. Сабыргүл, Эльмира, угуп жатасыңарбы? Эмнеге бизде? Биз эмне кылыптырбыз? Мукактана сүйлөдү Сабыркөл, көйнөгүнүн этегин тарткылап. Тегерек кара тору жүзүндөгү топчудай көздөрү ого төтөн төгөрөк тарта, айланасына каранып, азыр билесиң эмнеге экенин. Аннушка тиги экөөнүн ага жакындоого даабай турганын сезди элем, олтурган боюнча сөзүн улай берди. Катындар, баарыңар уктуңар го 10-чу катадагы Толиктин айтканын. Менттердин астыга салган талпактары деди. Баарыңар уктуңарбы?
Кана ким уккан жок? Баарыбыз уктук. Анда эмесе мындай катындар. Биз баарыбыз жалпы хатабыз менен менттердин подстилкасы экенбиз. Уктуңарбы? Мынабу эки шерменде түн ичинде гулкага чыгып, менттер менен эзилишет. А биздин хата братванын бүт түрмөнүн алдында под сомнение коюлуп отурбайбы? Сенин кандай ишиң бар? Биз өзүбүздү өзүбүз билебиз, уктуңбу сен? Зонадан келе калып эле кыйын болобу бизге? Укканбыз. Сен Воляда арак ичип алып, чатак чыгаргандан башканы билбеген алкаш катын турбайсыңбы? Буга эмне дейсиң? Кийинки айтканың туура, деди Аннушка сабырдуу гана. Бирок ичсем өзүмдүн арагымды өзүм ичем. Бул үчүн эч ким патка жете албайт. Бул үчүн эч кимди күнөөгө жыкпайт. Мен сага окшоп бир бөтөлкө аракка көтүмдү менттерге саткан жокмун. Өзүбүздү өзүбүз билебиз деген сөздөн чоң жаңылышасың. Сенин Воляң алыста, Рышканын ар жагында калган. Бул жерде кылмыш дүйнөсү дейт. Өз билгениңдей жашай албайсың. Тез эле консервный банкага кирип кетесиң. Бирок бул эң негизги косягың эмес. Сенин косягың биздин хатаны түрмөнүн астында жаманатты кылып, под сомнение койгонуңда. Биздин арабызда жашап, Общактын удалениясын алып атасыңбы? Алып атасың. Демек ар бир движенияң үчүн по всей строгости жооп берүүгө тийишсиң. Аннушка менин атым. Бүт түрмө билет мени. А сенин быковать этип, анан да биздин хатаны под сомнение койгонуң үчүн конкретно получать этесиң. Аннушка ордунан өйдө болду. Наранын алдында жашайсың, сука. Сабыргүлдүн куту учуп, не вакыт наралардын бурчуна тыгылып калыптыр. Элмира болсо анын жанында. Дулдуйган денеси москол эркектей болгон жаш кыздын көздөрүндө дале болсо таңыркоо, жанатан берки айтылган сөздөрдүн төркүнүнө түшүнбөгөн сыңары, ишенбөөчүлүк бар. Тегеректеги аялдардын көпчүлүгү бир балекеттин болоорун сезгендей, шконкаларына чыгып кетишкен менен жаткан орундарынан болуп аткан окуядан көздөрүн алышпайт. Суу кайнатуучу колго жасалган мутилниктин сыртына капталган кош зымын алып, оң колуна 2-3 ородуда зымдын учун камчы мисалы салпаңдаткан тейде Аннушка тиги экөөнө жакындады. Шконкасына көчүгүн коюп олтурган Махабат оозун ачып эле калыптыр. Бир белгисиз коркунучтан жүрөгү тыбырап кетти жаш кыздын. Тартайган Аннушканын бою көзүнө узара түшкөндөй, бул кадимки тамашакөй Аннушка эмес, бөлөк Аннушкадай сыяктуу көрүндү. Анан дагы Аннушка бир гана Сабыргүл менен Элмираны гана эмес, камерадагы аялдардын жамысын сабуучудай, Атыгүл өзүнө да кайрылып кол салчудай туйду. Сабыргүл бетин колу менен калкалагыча болбой, мутилниктин зымы артылып барып жонуна, анан бетине чабылды. Ушундан кийин удаа-удаасы менен Аннушка аёну билбестен колго, бетке, көкүрөккө күчөнө чапты. Мына сага овца, ментовская подстилка. Ал энчиңди. Курттап жатасыңбы? Курттасаң мына, сука. Сабыргүл Элмира экөө отко түшкөн чычкандай тыбырчылашты. Шырт-шырт эттире чабылган соккулардан жүздөрүн ала катышып, колдору менен баштарын калкалашса да болбой, кошоктолгон зымдын учтары абада ышкырып келип, денелерге аеосуз чабылат. Айрыкча Сабыргүлдү аеосуз чылпылдатты Аннушка. Башын калкаласа колго, төмөн түшүрсө колдорун башка таамайлап уруп атты. Сол колу менен бөйрөгүн таянып, эки бутун талтайта, камеранын ортосунда турган Аннушка кызуу кандууланбай, айрыкча бир кара мүртөздүк сабырдуулук менен өмүр бою иштеп көнгөн адатындай кош зымды абада ышкырылтат. Мына силерге, сукалар, марамойниктер, силерге эмне Волядагы эркектер жеткен жокпу? Үнүңдү чыгарба, хатаны под сомнение койгонуң аз келгенсип. Эми болсо менттерге раскладка берген жатасыңбы? Кызылдар куткарып калабы сени? Ме, марамойник, ме, өлтүрүп коем, сука, кымындай эле чыгарсаң үнүңдү. Махабат аяп кетти тиги экөөнү. Тигине Сабыргүлдүн зым учу тийип кеткен бети канталап жүрөт. Көзүнөн да, мурдунан да суу агып, бети ылдый сала-сала. Аннушка колун көтөргөнгө эле жанталашып, баштарын калкалашат. Шконкасында жан баштап жаткан Мавираже ортого түштү. Аннушка, болду эми. Түшүнүшкөндүр. Ачууңду токтот. Ушунда гана токтоду Аннушка, өзү да чарчаган окшойт. Мутилникти колунан чыгарып, пахандын үстүнө таштады. Айткандан муну айтты. Мен аман турганда хатаны под сомнение койдуртпайм. Анан дагы Аннушка көздөрүнө жаш агып, үн сөзсүз ыйлап турушкан экөөнү карады. Гулкага менттер менен кетесиңерби, биротоло кеткиле. Бирок хатаны булгоого жол бербейм. Ушул күндөн тартып суудан тынч, чөптөн ылдый болуп тилиңерди тишиңерге кысып жашайсыңар. Дагы бир ирет косяк кетирсеңер, хатадан ламица этесиңер. Түшүндүңөрбү? Сөз ушун менен хатада калсын. Приколду өлтүрдүк.
деди Аннушка. Мындан бөлөк кайрылып сөз айткан жок. Өз шконкасына барып олтура кетти. Эчтеке көрүп билбегендей, камерадагы жай турмуш кайра калыбына түшкөнсүдө. Аннушканын көп кырдуу мүнөзүнүн бир кырын ушинтип көрдү Махабат. Аннушкага байланыштуу дагы бир окуяга кийинчерээк да күбө болду. Ал мындай: жаңы жылга ашып кетсе 2-3 күн калган. Болжолу саат 3-4 кыштын күнү ушунчалык кыска. Ана мына дегиче көз байланып, көгүм кирет. Камерадан камерага туташ өткөн труба такылдап калды. Бутафор менен каккылап жаткан сыйы. Жер астынан чыккансып үн күңүрт. Зектер труба аркылуу бири-бири менен ушинтип кабарлашышат. Ойбой, 8, монастыр. Ойбой, монашкалар, уктап атасыңарбы? Решка жактан кайсы бир камерадан чакырылган үнү кылды. Шконкасында үргүлөп жаткан Аннушка башын көтөрдү. Катындар, биздин хатаны подтягивать этип атышпайбы? Малолеткалардын хатасы окшойт. Сүйлөшүп койгулачы бирөөңөр, эмне керек экен? Решканын тушундагы нарада жаткан аял темир торду мыкчый кармап, шаша-буша үн катты. Сүйлөгүлө, эмне керек? Салам, монашкалар, үнү кылды сырттан. Өспүрүм баланын үнү. Аннушканы Воля подтягивать этип атат. Решка аркылуу сүйлөшүп жаткан аялдан мурун Аннушка угуп, үрпөйө түштү кебетесе. Зонадан колго тиегилген теманы кайыш, үстү калың таар менен капталган тапичкесин бутуна коңултак эле салып эле жөнөдү. Решка 2-чи кабаттагы наранын тушунда. Ким болуп кетти экен? Бая күнү кыздарыма деп бирөөнөн кат жибердим эле. Ошолор келип калып жүрбөсүн деп, үнүнөн чындап эле кабатырланганы билинген Аннушка көз ачып жумганча 2-чи кабат шконканын кырын кармап чыгып барды. Наранын ээси 40-тарды чамалап калган аял Решкадан кийиндей берди. Аннушканын шадылуу колдору темир торду мыкчый кармады да, башын саал артка чалкалата, өпкөсүнө толтура дем алып туруп, ашыкча чаңырыбысыз атылган октой түз кетчү доошун чыгарды. Ойбой, Воля, ким чакырды? Үн чыгып басылары менен тым-тырс боло түшкөн маалда кулакка араң илингендей жер жүзүндөгү бардык адамдар озонган тааныш сөз. Арине, түпкү мааниси бир болсо да, дүйнө бетинде ар ким өз тилинде айткан сөз орусча угулду. Мама. Менин Аленам экен. Решканын 2 темирин салаалары агаргыча угуп өтер мыкчый кармады Аннушка. Доошун дирил аралай түшкөндөй, ошол эле замат астыңкы нараларда жатышкандар күбүрөшүп калышты. Аленасы ким? Кызы бар дешпеди беле ошолго? Аннушка өйдө жактан ачуулуу үн чыгарды. Жагыңарды баса тургулачы. Воля менен сүйлөшкүчө. Камера жымжырт боло түштү. Түрмөнүн тегерегин курчаган дубалдын түбүндө моюнун созуп, серейип турган 14 жаштагы кыз менен Аннушканын кыйкырышып сүйлөшкөндөрү гана угулат. Алена, Аленушкам, эмне кылып жүрөсүң берде? Айт, жооп бер. Мам, мен сага келдим. Мен сени сагындым, уктуңбу, мам? Шаарда эмне кылып жүрөсүң? Же эч кимди тааныбасаң? Айылга эжиңе кетпейсиңби? Эжең кайда? Светлана кайда дейм? Эми түрмөнүн сыртынан үн алышкан кыздын үнү катуулай түшкөн менен бул саам доошу ыйламсырагандай, жалыныштуу чыкты. Мам, мени үйгө киргизбей койду Светлана эжем. Үстүмдө пальтом жок, курткачанмын. Эшик суук, мам. Каяка барарымды билбейм. 2 күн болду ачкамын, мамычка. Аннушканын жүрөгүн кызынын кийинки сөздөрү тим эле таарып түшкөндөй акыбалга жеткирди белем. Решкага бетин сүйөгөн боюнча унчукпай турду да, акыркы дараметин жыйнап сыртка бакырды. Мако, акмак кыз. Мени эмне бу жерде жыргап жүрөт дейсиңби? Кет айылга. Шаарга эмне келдиң ай? Кудайым ай. Кеткин деп атам сага. Бүгүн Арлиноянын автобусуна жетишпейсиң. Эртеңден калбай кеткин, уктуңбу? Бүгүн кайга жатасың? Ой, кудайым ай. Ушундай да кыз болот экен, Бул таш дубалдын камоосунда жатып, алыстан кыңшылаган бөлтүрүгүнүн ыйын угуп, аргасыздан асман айга карап улуган, бээр туруп эрксиздиктен, үмүтсүздүктөн азууларын каарсылдата кажынган эне карышкырдын жан далбасындай кебеле. Чын эле түнөрүп күгүн басып келаткан шаарда каяка барат? Жеңил курткачан, каралашар кишиси жок алсыз, кичинекей кыз. Кадам сайын кылмыш, тоноочулук, зордуктоо, таяктоо, атыгүл көздү жумуп туруп эле чымындай жанын чыркыратып, өлтүрүп кетип аткандарыча. Кайда барып баш калкалайт мынабу кыз? Аленанын үнү кайрадан чыкты. Бул ирет кичинекей жүрөгү менен кеңешип туруп, маанилүү чечимге келгендей доошу ызалуу, бирок чыйралып турат. Мам, мен сенин жаныңа жакында барам.
Көрөсүң го, сөзсүз барам. Экөөбүз чогуу болобуз түрмөдө. Түшүнсөң мам, сен жок мага абдан кыйын. Сени сагындым. Мен чечтим. Бирдеме урдайм, анан мени камашат. Ошондо сенин жаныңа барам, мам. Кызынын оозунан чыккан ар бир сөзүн кулагынын сыртынан кетирбей тыңшап турган Аннушка кийинки сөздөрдү укканда башка союл менен чапкандай боло түштү көрүнөт. Бирок темирдей бекем аял үнүнөн кыймылынан да жардамсыз экенин сездирбестен тамагы буула түшүп оңолуп кетти. Алена, угуп тур мени жакшылап. Эгер мени эне деп сыйласаң угуп тур. Жашабагыр. Эмне деп келжирип жатасың? Менин түрмөдө жатканым жетпей жатабы сага? Билип кой, эгерде түрмөнүн босогосун аттачу болсоң, өз колум менен өлтүрүп таштайм. Сен мени билесиң. Оозумдан чыкты, жасайм. Өлтүрүп коем, уктуңбу, Алена? Ушул кезде жогору жактан үн чыкты. Аннушка, токтот сөзүңдү. Карцерге камалгың келип атабы? 7 менен 8 камеранын төбөсү гулка менен бирдей тегиздикте. Кыйкырышкан үндөрдү угуп, вышкада кабрулда турган мент шырп алдырбай басып келсе керек. Начальник, өңү көрүнбөгөн ментке карай башын чалкалатып кайрылды Аннушка. Карцерге камаарың камайсың дечи. Анда сөз жок. Бирок Кудай үчүн суранам. Кызым менен сүйлөшүп алайын. Андан кийин срогумдун аягына чейин карцерге отуруп берейин. Бөлтүрүгү коркунучта калганын көрүп, өзү болсо темир тордун ичинен чыга албай урунуп эринген, эне карышкырдын кейпин кийген Аннушканын ментке кайрылган доошунда таман астына тебеленген басыны жок болсо да, түрмөнүн муздак дубалдарынын жанында лапылдап жааган кардын астында шүмүрөйүп турган кичинекей кызы үчүн суранган билинер билинбес жалынычы бар эле. Непада мент сөзгө келбей койсо, аял карышкыр өңдөнгөн Аннушка жаалы келип, темир торду үзүп чулкуп, азуу тиштери менен кемирип, сыртка умтулчудай. Не өзүнүн башын камеранын одур-бодур темир дубалына бар күчү менен бир уруп, мүрт кетчүдөй туюлат. Аннушканын азыркы ал-акыбалын түшүндүбү, не дагы бир бале болуп кетпесин дедиби, мент андан ары үн кайрыбай, вышка тарапка басып кетти. Жымжырттана түшкөн ушул саамда анын олчойгон өтүктөрүнүн карды кычырата, арылай басып кеткени кадимкидей кулакка жетти. Түрмөдөгү эне карышкыр менен Волядагы бөлтүрүк кыздын сүйлөшүүсү кайра уланды. Мам, кичинекей кыздын оозунан чыккан ушул сөз ортону бөлгөн бийик дубалдардын үстүнөн учкан куштай канат сермеп өтүп, темир торго жабышкан эне Зечканын кулагына шак этет. Анда мен каякка барам, мамочка? Айылга кет, эжеңе. Мени айтты дегин. Боор таш бир туугандар. Чыда кызым, айткын эжеңе. Жиниме тийсе бөлөкчө болот. Өмүр бою түрмөдө эле жүрбөсмүн. Уктуңбу кызым? Түн кирип келатат, бар. Кеткин деп атам сага. Мен анда кеттим. Бир окумдан соң баштагыдан бошоңдой түшкөн Аленанын үнү кулат. Жакшы кал, мам. Мени кечирип кой. Кымбаттуу менин мам. Аннушка дале болсо темир тордун мыкчый кармаган абалында былк этпейт. Кызынын алыстагансып барып үзүлүп кеткен бир бордоошун дагы бир ирет уккусу келгендей жымжырт. Астыңкы нарадагы аялдардын ичинен кимдир бирөөнүн угулар угулбас бышактаганы ким билет. Ал да түрмөнүн сыртында калган өз балдарын эстегендир. Иши кылса Алена түрмөнү ойлонтуп кетти. Анткени бүт түрмө жымжырт болуп, бир гана эне менен баланын сөздөрүнө кулак түрүп турбадыбы? Бул иште кимди күнөөлөйсүң? Түрмөдөн башы чыкпаган Аннушканова, же балакаттан өтсө да кабыргасы кат элек жаш кыздын темир тордун ичинде жаткан энесинен кеңеш, жардам сурап кыйкырган күнөөсүз балалыгынбы, не уялаш сиңдисин бооруна тартпаган эжесинби? Табышмагы көп, тайкы дүйнө. Аннушканын арык чырай болсо да чыт көйнөгүн чытырата тепкен кең далысынан көзүн албаган, махабаттын кареги чак жашка сууланган, жаздыкка бетин басып, өпкөлөп ийүүдөн араң эле карманат. Өзүңдүн кайыгың өзүңө тоо болуп көрүнөт тура. Армансыз адам бул дүйнөдө болбойт белем. Түрмөгө нечен ирет түшсө дагы, майышпаган Аннушканын лагердик түшүнөгү канчалык солк этпей бекем, туурада болсо кылмыш дүйнөсүндө канчалык кадыр барктуу болбосун, керт башына тиешелүү кайгы касирети аны да кыйнайт. Аннушка решкадан бери бурула берерде алаканы менен жүзүн сыйпап алды. Жүзү жашка жуулуп кетиптир. Кызы менен решка аркылуу кыйкырышып сүйлөшүп, бүтөр бүткөнчө көздөрүнөн безеленип, жаш тамчылары куюла берген окшойт. Кайраттуулугунан не бересиң? Үнүнүн кардыкпаганын айт. Азырда камерадагылардын бир-бирөөнө үн катпастан, унчукпай түп-түз барып,
түтүктөн суу агызып, бети башын жуунуп, таза сүртүнүп, эчтеке көрүп билбегендей тек өзүнүн арасына көчүк басты да, гезиттин айрындысын тизесине коюп, тамеки орогонго киришти. Ушул кызымды Казакстандын Чымалган деген жериндеги зонада төрөгөм. Карасаң айтып турганын, жаныңа барам деп. Аннушка башын чайкап койду. Бирок сүйлөп атканда тамеки ороп атканын бир тынымга да токтоткон жок. Чымалган дейсиңби? Көңүл улап эле суроо берген окшоду Мавира. Балалуу аялдар жашоочу зона го. Жалаң балалуу аялдар, мамычкалар. Бала 3 жашка чыкканга чейин сенин жаныңда болот. Анан сыртка чыгарып бересиң. Мына ушулор. Түн ичинде 100 кайрылып сүт берип, балдыр тилегин угуп, тамтың басканына кубанып келатканыңда бир заматтын ортосунда ажырап каласың. Тартип ошондой дешет. Тартибиңе. Аннушканын оозунан богоз сөз чыгат. Бир топ мезгилге чейин Аленаны эстеп бушайманга түшүп жүрдүм. Кыйналып, кызымдын жытын, күлгөнүн, талпынганын эстеп жатып уктап кетем да, түн ичинде бирөө капталга уруу ийгендей ойгонуп кеткенимче, сыйпаласам кызым жок. Бул дүйнөдө жападан жалгыз соксоюп кара башын калгандай эле сезим. Эч кандай лагерь түрмөсү жок эле. Эгерде чындап балага мээримиңди берсең, ушул өз каныңдан жаралган ымыркай өзүңдү тарбиялап салчудай сезилет. Аннушканын сөздөрүндө гана моң, ал эми үнүндө кайгы жоктой кайраттуу. Сүйлөп жатып улам тамекисин соруп коет. Беттегенинен кайра тартпачудай өжөрдүгү кези келгенде катаал да болуп кетчү Аннушканын 10 ай омурткасы сыздап бала көтөргөнү, анан төрөлгөн кызына эмчек сүтүн берип бөпөлөп бакканы, кийинчерээк Аленкасын сагынып куса болгону адаттан тыш иш сыяктуу сезилет. Кызыңды туугандарыңа чыгарып бердиң да? Мавира кайра суроо берди. Бул камерада Мавира менен Махабат экөөсү гана Аннушка менен чын дилдеринен батынып сүйлөшө алышчу. Аннушка берки аялдарга деле сыртын салчу эмес, азилдешип, кези келгени менен сөздү тамашага шоотуп, маектеше бере турган. Кайдан? Суроого жооп катары баш чайкады Аннушка. Мени го баланы алып кетишкенден кийин бөлөк колонияга оторушкан. Одна хлебкам бар болчу. Менден мурун бошонуп кеткен. Сьюданкага келип турду мага. Өзү да казакстандык. Зонага жакын 2 сааттык жерде жашачу. Оңдой берди болуп кызымды ошол Одна хлебкам алып кетти. Жакын тууган туушкан баарыбыз деле бар дечи. Бирок Зечкага ким каралашмак эле. Ар кимдин жеке түйшүгү өзүндө. Зонадан төрөлгөн балдар көбүнчө балдар үйүнө багууга берилет. Чынын айтыш керек, кийин срокторунун аягына чыгышкандан соң Зечкалардын ичинен балдарына кайрылганы бар, кайрылбаганы бар. Боорун жарып чыккан наристесин бир иретта эскерип ойлоп койбогон мамычкаларда кездешет. Тескерисинче кээ бир аялдар жан этин жегендерин да көрдүм. Күн-түн көз жаштарын көлдөтүшүп, балдарды багуучу үйдөгү наристелерди ойлошуп, менттерди ортого салып атышып, балдарын жарым жылда бир ирет балдар үйүнөн алдыртып көрүшчү. Сен качан бошондуң? Срогум аз болчу. Аленаны Одна хлебкам алып кеткенден жарым жыл өтпөй волияга чыктым. Аленамды өз колума алдым. Ушул учурда канчалык билгизбейин десе да, кирпиктерин төмөн түшүргөн кара алжын, күрөң келген көздөрүнүн тегерегинде, ал тургай чеке белин желелеген бырыштарында да өзүнө гана белгилүү зор муң жаткандай. Аялдардын 8-камерасында жашаган рецидивист Аннушка ушундай жан болчу.